Урматтуу депутаттар, анда кворум бар, жумушту баштай береликпи? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Комитеттин бүгүнкү жыйынын баштасак, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 4 маселе каралат. Биринчи кезекте күн тартибин бекитип алалык. Кимде кандай сунуштар бар, урматтуу депутаттар? Сунуштар барбы? Жокпу? Анда күн тартибин добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер. Каршы жок. Күн тартибин бекитип алдык. Анда күн тартибинде биринчи маселеге өтсөк. Биринчи маселе жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 30-беренесинин аткарылуусу жана региондорду өнүктүрүү фондунун каражаттары жөнүндө Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциялык министринин орун басары Сейитов Чора Сейитович. Бул жердесизби? Келиңиз анда. Канча убакыт сизге жетиштүү болот? 7 мүнөт. Анда баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, урматтуу Азизбек Атакозович. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 40 райондук жана 7 облустук өнүктүрүү фондор бар. Алар Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 2023 жылдын 16 январындагы номер 20 региондорду өнүктүрүү фондору жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө токтому менен негизинде иш алып барууда. Региондорду өнүктүрүү фондорунун башкы максаты бул облустарды, райондорду, шаарларды жана айыл аймактарды социалдык, экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу, жергиликтүү коомдоштуктун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын мамлекеттик демилгелерин колдоо жана жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатуу, аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу, көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана региондордо жумуш орундарын түзүү жол менен региондук экономикалык өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган ишкердик субъекттердин экономикалык долбоорун каржылоо болуп саналат. Ал эми Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 2023 жылдын 6 апрелиндеги номер 187 токтому менен Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 23 жылдын 16 январындагы токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөр ылайык учурда фондордун акча каражаттары төмөнкү багыттар фонд боюнча каржыланат. Биринчиден, фонддун административдик чыгымдары. Экинчиден, экономикалык долбоорлорго 20% да кем эмес. Банк аркылуу жеңилдетилген кредиттерди берүү, үлүштүк катышуу принциптери боюнча. Үчүнчү, социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор. Төртүнчү, турак жай куруу долбоорлоруна. Бешинчи, өзгөчө кырдаалардын алдын алуу жана жоо боюнча долбоорлорго 3%дан кем эмесин облустун, райондун, шаардын жана айыл аймактарында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоо боюнча, анын ичинде жарандардын саламаттыгын коргоо маселелерин байланышкан иш чараларга. Алтынчыдан, өнүктүрүү фондорунун каражаттарын башка райондордо жайгашкан айылдык аймактардын долбоорлорун каржылоого багыттоого мүмкүндүк берүүчү механизм киргизилди. Акча каражаттарынын маалыматы жөнүндө айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын финанс министринин маалыматы боюнча 2015-21 жылдар аралыгында региондорду өнүктүрүү фондоруна жалпысынан 3 миллиард 900 миллион сом түшүп, анын 3 миллиард сому өздөштүрүлгөн. 2022 жылы каражаттардын бекитилген бюджети 2 миллиард 104 миллион сомду түзүп, анын 1 миллиард 185 миллион сому жер казынасын пайдалануучулардын төгүмдөрүнөн 919 миллион сому республикалык бюджеттен түшкөн. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча региондорду өнүктүрүү фондоруна иш жүзүндөгү кирешилери 3 миллиард 115 миллион сомду түздү. Анын ичинде 1 миллиард 558 миллион сому жер казынасын пайдалануучулардын төгүмдөрүнөн болду. 669 миллион сому республикалык бюджеттен түшкөн. 2022 жылы жер казынасын пайдалануу
пайдалануучулардын чегерүүлөрдүн эсебинен түшкөн каражаттар, анын ичинен ири фонддор, төмөнкүлөр маалыматтары бар. Мына облустар боюнча, мисалы Чүй облус боюнча 363 миллион сом, Жалал Абад облус боюнча 214 миллион, Талас облус өнүктүрүү фонд боюнча 182 миллион жана башкалар. Эң аз бул Жумгал район өнүктүрүү фондуна 51 миллион сом түшкөн болчу. 22 жылдын жыйынтыгы боюнча региондорду өнүктүрүү фондоруна 2 миллиард 19 миллион сом акча каражаты өздөштүрүлгөн. Республиканын бардык аймактарына 1041 долбоор ишке ашырылып, 1180 жумуш орун түзүлдү. Анын ичинде 3 саламаттыкты сактоо имараты, ФАПтар, 72 административдик имарат оңдолгон, 29 экономикалык долбоор каржыланган, жалпы суммасы 93 миллион сом түшкөн болгон. Иштеп жаткан 23 ишкана каржыланды, 37 дана айыл чарба техникасы сатылып алынды жана башкалар. Ошондой эле калктуу конуштарда 20 башкы план иштелип чыкты. Долбоордун эң көп акча каражатты каржылагандарына Чүй облусу 292 долбоор болду. Бул 580 миллион сомго, жана Жалал Абад облус боюнча 210 долбоор болду. Ал эми 23 жылга карата пландык божомол боюнча региондорду өнүктүрүү фондоруна өз жүздөгү кирешелерине 2 миллиард 16 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 1 миллиард 185 миллион сому жер казынасын пайдалануучулардын төгүмдөрүнөн болот. 969 миллион сом бул республикалык бюджеттен акча түшөт. Бүгүнкү күндө 2023 жылдын 1-майына карата региондорду өнүктүрүү фондоруна 195 миллион 544 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын ичинен жер казынасын пайдалануучулардын төгүмдөрү 87 миллион 255 миң сому, республикалык бюджеттен болсо 108 миллион сом түштү. Министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен региондорду өнүктүрүү фондорунун ишмердүүлүгүн жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча үзгүлтүксүз иш алып барат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы маалымат катары белип кетейин. Өткөн жаңы жылга январь же декабрдын аягында ошо резиденцияда чогулуш болгон болчу. Ошо райондор акимдер бүт баары чогулган болчу. Ошол өз көйгөйлөрүн айтышып, ошо типовой положение боюнча кандай тоскоолдуктар бар, кандай көйгөйлөр бар деп, ошол негизинде биз бүт эмелерди чогултуп, проблемаларды ошол типовой положениени оңдогон болчубуз. Ошол азыр типовой положение азыркы убакта ошо жаңыртылган. Рахмат. Рахмат. Анда суроо жооп көрсөк, урматтуу депутаттар, биринчи сөз Максатбек Канатбековичке берилет. Рахмат, Асилович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Сиз экономика министрлигинин орун басары, азыр бул жерде сиз докладчы катары болуп аткандан кийин мен айтат элем, суроом. Бул жерде күн тартибине кирген маселелердин чакыртылган облус жетекчилерден, бул жерде 2 эле облус жетекчиси отурат, калган региондордо ошол эле Талас, ошол эле Ошто фонддору бар, кен казуу иштери жүрүп жаткан болсо, аларды чакырган жоксуңарбы же кандай? Биякта 2 эле область каралабы? Не себептен дейин да? Биринчи суроом, ким жооп берет? Чакырылган жагынан менде маалыматтар жок экен. Азыр урматтуу Нурлан мырза, сиздерге кат берилгенде билесизби? Ошонун жообуна келген жок да, эмне себептен бул боюнча сиздер Саламатсызбы? Маселе кабар жок. берген жоксуңар? Урматтуу депутаттар, Азиз Атакозович, туура айтасыз. Бул боюнча өзүңүзгө белгилүү болгондой, ар бир региондон ар бир 7 өкүлчүлүктүн өкүлдөрүн сурангансыздар. Бул маселе келип түшкөн биздин уюштуруу бөлүмүнүн карамагында болуп, 3 ыйгарым укуктуу өкүлдүн катышуусун камсыздап бер деп тапшырма берилген экен. Биз болсо копияларын, каттарын, немелерин бергенге даярбыз, бирок калгандарын мен тактап берейин азыр. Эмнегедир башка областтар келбеген. 3 эле областтын өкүлдөрүнө.
же бизде эмне 3 область барбы Кыргызстанда? Экөө эле качып атат биякта. Эки, мисалы Даже эки эле, таласта мисалы жерге Ысык да көл маселе областыны, бар. Нарын областынын жетекчилери катышып атат. Калган кайда калгандары? Бул боюнча мен тактап берейин, Сиз кагаз деталдууларында беребиз. Жарайт. Бериңизчи ушул Жарайт, маалыматты. Макул, сиздер аябай туура эмес кылып атасыздар дагы. Түшүндүм, жарайт. Бул суроого мен так жооп ала алган жокмун. Менин сунушум муну эмне үчүн мен сурап атам? Бул жерде жалпы республикалык деңгээлде бул маселе бар, жок эмес. Анан мен ойлойм өкүлчүлүктөрдүн келген адамдар дагы бул жерде кандайдыр көйгөйү болсо, бул жерден жалпы республикалык масштабта мындай чечилип калат беле деген ойдо мен бул суроону берип атам, тактоо иретинде. Анан эми мен баягы биздин округтан ушул баягы көлдө болгон соң Ильяс Жеңишев менен мындай тыгыз байланышта иштейбиз. Маселе деле андай деле орчундуу маселе жок. Буюрса жакшы. Но мындай тактоо иретинде мен суроом, Минфиндин өкүлү бар болуш керек бул жерде. Минфиндин өкүлүнө анан ошо мини экономго бул баягы түшкөн акча каражаты кайсы учурларда же жыл башында кайсы айларда же кайсы квартал десек туура болобу, ушул баягы ачылыш счет ачасыңар. Себеби бул жерде баягы ар кайсы жаран ушул акча каражатын аларда өзү бир иш жүзүнө ашыруу үчүн бир планды коюп алып, ушул ишти ишке ашырсам, же ушуну сатып алсам, же ушул мал чарбачылыгына мал алсам деген ой менен мындай бир проекттерди өткөзөт. Бирок счеттун кеч ачылгандыгына байланыштуу ушул баягы малдын баасы же ошол техниканын баасы өзгөрүп кетүүгө дуушар болуп калышы мүмкүн деген менин суроомдо. Ошол эмне себептен кармалат? Ушуну жыл башында эле же жылдын аягына келерки жылкыга пландаштырып бекитип койсо болобу деген менин суроомо, может Минфин жооп берет го, Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм, бир аз кармалып кечигип калдым. Бул боюнча каржылоо ошол жактан болгон түшкөн заявкаларга жараша өз айында заявкаларга ылайык эле ачылып турат. Эч качан заявкага ылайыкташтыруу болбойт. Бул толук кандуу калп. Себеби мына облус жетекчилери отурат. Бул жерде жылдын аягында декабрь айында уже бул проекттин баары кабыл алынат. Кабыл алынгандан кийин райондук кеңештеги, то есть райондук байкоочу кеңештер уже кабыл алып, область кабыл алып, только Минфинден счет ачылышын күтүлөт. Ошол эмне себептен? Бизде ошо заявка берилген боюнча эле финансировать этилет экен, кассалык планга жараша. Эгерде азыр конкреттүү кайсыл фактылар боюнча кечиккен болсо, биз жазуу түрүндө же болсо дагы толук жооп бергенге аракет кыла алам да. Толук кандуу маалымат жок экен сизде дагы. Үчүнчүсү суроом. Мына Минфин эметеби же облус жетекчилери софинансирование, мен сунушумда, урматтуу депутаттар, бул көпчүлүк эле жерде маселе болсо керек, баягы дотацияда эмес, самодостаточный айыл өкмөттөр, жогоруда айтып кеттиңиз, лизинг алууда техника каражатын. Дотацияда эмес айыл өкмөттөр толук кандуу ала алат да. Бул процесс жакшы эле жүрүп келатат. Көпчүлүк айыл аймактарыбызда баягы иш жүзүнө ашып, жакшы мындай бир өздөштүрүп кетишкен. Бирок ошо дотацияда турган айыл өкмөт өз каражаты жок болгондугуна байланыштуу кээ бир айыл аймактарга ошол баягы техниканы алууда же бир ишти ишке ашырууда ушул баягы софинансирование деп коебуз, облус жетекчилери бөлүп берет. Бирок ошонун өз каражаты эртеңки күнгө софинансированиясы жок өздүк салым деп коебу, өздүк салымы жок болгондугуна байланыштуу дотацияда турган айыл өкмөттөр ала албай калган учурлар бар да. Ошондой жагдайларды мындай жөнгө салса кандай шарттары бар? Рахмат, Максат Кантбекович. Бул жактан биз азыр ушу өкмөттүн тапшырмасы менен иштерди алып баратабыз. Мисалы баягы эле Өзбек-Кыргыз фонду боюнча лизинг аркылуу техникаларды беришет экен. Ошого ылайыктап азыр биз иштерди алып баратабыз. 10 пилоттук райондорду алдык. Биринчиден, экинчиден азыр 20 10 пилоттук райондорду алдык. Анан 20 шаар бар, дагы ушу бюджети бар шаарларга да биз азыр карап атабыз. Ошол толугу менен иш алып баратабыз. Туура, бул баягы Өзбек, Кыргыз, Российский фонд аркылуу бул Бишкек же Ош шаарлары албаса, бул жергиликтүү региондорду, айыл аймактарды эч ким ала албайт. Же алгандар болсо атап берип коюңузчу. Биз
азыр эч ким ала элек, азыр процедуралар болуп атат, бирок биз азыр ушу муниципалдык түрдө межмуниципальный предприятие ачууга ошол азыр ошол жолун карап атабыз. Ошол фонддор менен. Ошол фонддор менен иштеши. Себеби ошол межмуниципалдык бир мисалы айланып өтүндө акчасы бар болсо, экинчиде жок болот. Ошондо биргеле чогуу иштешсе, мисалы ошол чогуу алып, анан бир айыл аймагына же бир муниципалдык районуна иштесе, анда ошондой жолдор бар экен да, ошол жолун карап атабыз азыр. Значит, бул баягы Өзбек-Кыргыз фонду, Росфонд ушундай сыяктуулардан дагы муниципалдык менчикке ишкана ачууга же техника алууга ошолордон дагы шарт түзүлүп атат, э? Ооба, шарт түзүлүп атат, толугу менен азыр. Качан даяр болуп калат? Акча бар, себеби тиги фонддордо, банктарда акча бар, ушу Айылбанк тоже мисалы ушу лизинг аркылуу иштешет. Ошондуктан акча бар болгондон кийин ошол акчаны жумушоо боюнча да иштер болуп атат. Ушул жылдын бир августуна чейин же ошо сентябрына чейин бүтөт деп ойлойм ушу. Макул, рахмат. Анда мен кыскача суроом ушул, Азизович. Рахмат, калгандарын дагы. Рахмат, анда кийинки сөз Алишер Абилаевичте. Рахмат, Азиз Атакөзович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Негизинен, урматтуу президенттин өкүлү, сизге суроом бар да. Бүгүнкү негизги талкуулай турган маселе республика боюнча болчу да, негизи. Бул жерде маалыматта 40 район, 7 областта өнүктүрүү фонддору бар. Жок дегенде эми областтын жетекчилери келиш керек болчу да. Азыр эми биз бөлүп алып туруп калган областтын жетекчилери кандай болуп калат? Көйгөйлөр эми ар ким өз оюн айтыш керек болчу да. Бул жерде өтө мындай карама каршылыктар бар. Экономика министри бирдей сүйлөйт, финансы министринин ою башка, областтык жетекчилердин ою башка. Ошон үчүн бул жерде олтуруп, азыркы бул областтын жетекчилерин да оюн уксак жакшы болмок. Же Талас область, Ысык-Көл областы менен Нарын областынан башка жактарда эч кандай маселе жок бекен? Баткен жок, ошо бул эки областтан башка жактарда бардыгы мындай идеалдуу иштеп атышабы? Только маселе буларда болуп атабы? Толук келсе жакшы болмок да, мындай комплекстүү каралмак. Ошондой эле бул департаменттин жетекчиси да жок го. Жер геологиянын. Бул жерде жазылып турат Алмазбек Жаңыбаев, Туманов. Ал дагы жок экен. Ошого эми урматтуу төрага бүгүнкү биз обсуждать эте турган теманын актуалдуулугу болобу, болбойбу, кандай болот? Же ушул боюнча бир маалымат угуп, бир аз эме кылып тура беребизби? Келгенден кийин маалымат уга берелик, анан тиешелүү биз Нурлан мырзага айттык го баягы. Бул боюнча ким бул жерден каташылып кетирди, ошол кагаз түрүндө бересиздер. Уктуңузбу? Алишер Баардык областтарга тиешелүү болчу. Алишер Абилаевич, туура айтасыз. Биз бул боюнча тактап берейин, эмнегедир кандай эмнеге катышпагандыгы боюнча, анан кимге кандай тапшырма берилгендиги боюнча. Дагы бир жолу азыр ошо маселе тапшырма бердиңиздер, мен ошону тактап ретинде сизге сөзсүз эмеде жооп беребиз. Урматтуу Нурлан мырза, бул эми кайдыгерлик да. Мына бул жерде канча киши убары болуп атат? Канча министрликтер убары болуп атат? Мына Ысык-Көл областы, Нарын областы кайсыл жактан келип атат? Азыр толук кандуу болсо бир маселе. Алишер Абилаевич, туура айтасыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, ошо биз чакырганга, бирок бул жыйын комитеттики болгондон сиздер укугуңуз бар, өзүңүз түз эле баягы чакырткангачы. Мен тактайын, эмнеге мындай себеп болуп калганын сизге жообун берем, сөзсүз. Рахмат. Анда бир-эки бул суроолор боюнча геологиянын жетекчиси келеби? Аппарат. Бар дагы. Чоро Сейитович, бул жерде эми сиз экономика министрлигинен келип атасыз. Негизинен алганда республика боюнча сиздердин берген маалыматыңыздар боюнча 40 район, 7 областта өнүктүрүү фонддору иштеп атат, э? Толук кандуу. Ооба. Жалпы суммасы канча? Ким жооп берет ошого? Бардык кошкондо өнүктүрүү фонддордун. Мына айтып кеткендей, ошо 15-21 жылдан баштап 3 миллиард 900 миллион сом фонддорго түшкөн, анын ичинен 3 миллиард сому өздөштүрүлгөн. 22 жылы боюнча ошо каражаттардын бекитилген бюджети 2 миллиард
104 миллион сом түздү. Анын ичинен 1 миллиард 180 миллион сом жер казынасынан пайдалануучулардын төгүмдөрү болду. Республикалык бюджеттен болсо 919 миллион сом түшкөн болчу. Ушу 22 жылдын жыйынтыгы менен. Сиздер бул жерде жалпы отчетту берипсиздер, бирок отчетту Ысык көл областы боюнча 2021 жылга кырат өнүктүрүү фонддон түшкөн каражаттар боюнча бербепсиздер да? Эмне себептен берилбеди ошол? Маалыматыңыз барбы? Ысык көл боюнча. Көл фонд боюнча ал өзүнчө фонд бар. Азыр айтып кетейин. Элшад Абылаевич, Көлдүн президент представителі. 2022 жылы 927 миллион каралды Ысык көл областына. Мунун ичинен 77 миллиону баягы астатак болуп бул жылга калды. Ал эми 2023 жылга болсо каралып аткан суммабыз 852 миллион сом. Ильяс Жеңишевич, кечиресиз, бул жерде эми сизде маалымат бар экен, экономика министри бизге жалпы маалымат бериптир, бирок ошо маалыматта камтылбаптыр да бул жер. Ошого бул жактан уксак, эмне себептен сиз билесиз, буларда жок маалымат. Сизде жок окшойт маалымат бул боюнча, Чоро Сейитович. Ошондой эле бул жерде фондторго түшкөн каражаттардын 50%-ын киреше алып келүүчү долбоорлорду каржылоого деп бөлүп атасыздар. Ошондой эле ошол бөлүнгөн каражатты 2022 жыл ичинде кайрадан колдонбоо тапшырмасын берипсиздер. Сиздер эмне себептен ошол иштер долбоорлорду каржылоо ишке ашырылган эмес? Эми былтыр айтып кетпедимби, жылдын башында райондор менен фонддор менен чогулуп ушул өз көйгөйлөрүн айтышкан болчу. Себеби бир нече процедуралар бар болчу ушу типовой положениеде, ошол жол бербегенчи ушу өздөштүрүүгө. Ошондуктан быйыл чогулуп бүт баарын ишке ашырганбыз. Ушул жылы биздин оюбузча толуу менен ушул экономик долбоорлорго каралган акча каражаттын баары ишке ашырылат. Эми кандай ушул көйгөйлөр болчу? Биринчи ушул закупка жагынан болчу. Себеби закупка кылганда кээ бир компаниялар катышпайт экен, же долбоорлордун суммасы аз болуп, ошого да катышпай, ошондуктан болуп аткан. Экинчиден банк аркылуу биз ошол долбоорлорду карап атканбыз. Себеби ушул банковский процедуралар бар, өзгөчө алардын процедуралары уже иштелип чыкканда, ошолор банктар карашып, обратно возвратка жиберишчи болчу да ушул проекттерди. Ошондуктан бир нече ушул долбоорлор ишке ашырылбай калган, анан акчалар өздөштүрбөй калган. Эми ошол өздөштүрүлбөй калган акчалар кандай болот? Кийинки жылга кошулуп берилеби же аны башка тармакка жумшайсыздарбы? Биз кайра ушул акчаларды кайра эле бюджетке түшкөн ошол акчалар. Анан заявканын негизинде, мисалы 23 жылга негизинде ушул ар бир фондторго өз акчалары каралган. Ошол каралган акчалар кайра эле ушул фондторго эле түшөт. Рахмат. Ошондой эле Баткен областы боюнча дагы өкүлчүлүк маалымат бербептир да, сизде бар маалымат? Так, 22 жыл боюнча Баткен облус боюнча 98 миллион сом каралыптыр. Бул республика боюнча 5% түзөт экен. Ошо 75 объект курулуптур, же каралыптыр ошол фонддор аркылуу. Жалпысынан ушундай маалымат. Баткен облус боюнча. Өзү негизи караганда бул жер казынасы жөнүндө мыйзамдын 30 беренеси толук аткарылбай атат да, Чоро Сейитович. Ошондой эле жалпы могул райондогу фонддорду мисалы 2021-22 жылдары башка тартипте иштечү да. Азыр сиздер башка тартип берип атасыздар. Мисалы 21-22 жылдары ошол райондук администрациянын жетекчилери дотациядагы айыл өкмөттөрдөгү мектеп ремонтпу же болбосо дагы бир башка ошого окшогон
иштерди комиссиянын чечиминин негизинде аткарып жүрүшкөн. Азыр эми мисалы 10 миллион сомбу, 20 миллион сомбу кандай болбосун фондко түшкөн акчаны азыр башка тартипте иштетип атасыздар, жанагы жеңилдетилген кредит берүү деп. Ушул идея кандай таасирин берип атат? Бул идеялардын баары биз ушу райондор менен облустар менен иштеп чыкканбыз. Себеби ошол айтып атпаймынбы, кээ бир проекттер боюнча мисалы ушул социалдык же инфраструктура жагынан толугу менен аткарылса, экономика жагынан толугу менен аткарылган эмес болчу, же 20%, же 30% болуп, ошондуктан ушу фонддор менен анан райондор менен сүйлөшүп, ошондой критерийлерди киргизген болчубуз. Чоро Сейитович, ушул проект кимдин проекти негизи? Автор ким ушул өзгөртүүгө? Өзгөртүүлөрдүн автору бул кабинет министринин чечими. Автору болсо, негизги автор бул экономика министрлиги болот. Анан министрлик кабинетинин чечими менен кабыл алынган болчу. Себеби бул жерде айтайын дегеним, сиздер мисалы хотя ушуну пилотный кылып 1-2 районду алып көрсөңүздөр болмок да. Жерлерге барып, райондук деңгээлде жетекчилер менен сүйлөшсөк, акимдер менен, алардын ою совсем такыр башка да. Себеби эми ар ким өз жумушун жасаш керек да. Бул азыр мындай айтканда банктын жумушун жасап атат да, мамлекеттик жетекчи, администрациянын жетекчилери. Анын өзүнүн процедуралары бар, залог алыш керек, өзүнүн графиги бар, анын погашениясын контролдош керек, бизнес проект кылыш керек. Андан көрө эми бул өздөрү башка нукта иштесе жакшы болмок да. Ал боюнча эми өзүнүн специалисттери, биздин ошол эле мамлекеттик банктар бар, коммерциялык банктар бар, биздин дыйкандар, ишкерлер алып атпайбы ал жактан делечи. Азыр мындай айтканда жасалып аткан иштерди мындай түшкө салгандай сезилип атат да. Ошол боюнча сиз региондордон сунуштар келип түштүбү сиздерге? Же сиздердин койгон тапшырмаңыздарды аткарыш менен эле элек болот жагы? Жок, Алишер Абибуллаевич, бул акыркы редакциясы ушу 40 район менен 7 облус менен толугу менен иштелип чыккан болчу. Ар бир район өз сунушун жиберген болчу бизгечи. Ошо 2 айдын ичинде эмелерди чогултуп, биз анан өкмөткө киргизгенбиз. Бүт баарын карап чыкканбыз, ар бир райондон иштеп чыкканбыз. Азыр ушу жарым жылдын ичинде азыр карап чыгабыз ушу исполнениясын. Эгерде бир тоскоолдуктар бар болсо, себеби бул типовой положение, бул деле мындай жөнөкөй тил менен айтканда живой документ. Эгерде тоскоолдуктар бар болсо, сөзсүз биз ошол тоскоолдуктарга жол бербейбиз, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, ушул жагдай боюнча дагы бир өз бир чечимгеби же кандай кылабыз, бир өзүбүздүн пикирибизди билдирип коюшубуз керек. Себеби Марат Молдонович, сиз дагы аткаруу бийлигинде область жетектеп жүрүп мындай маалыматыңыз бар да бул боюнча. Мындай айтканда жалпылап бул этап мындай кыйла татаалданат го деп ойлойм да. Областтын жетекчиси же болбосо райондун жетекчиси ар бир ишкерге кредит берип, келишим түзүп олтурганы, андан башка деле жумуштолуп тура да. Аны башка бирөөлөр жасаса болмок да. Рахмат чоң, ийгилик ишиңиздерге. Рахмат, анда кийинки сөз Марат Молдоновичте. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Чоро Сейитович, муну айтсаңыз, фонддун өзүнүн деятельности кандай? Максатыбы? Максаты Эми эң биринчи максаты бул социалдык экономикалык өнүктүрүү. Түшүнүктүү. Муну азыр биз кенди берип атабыз, лицензионный соглашениеда жазылып атат да. Вот мисалы үчүн Талас алайыкчы. Вот Бакубат Талас фонду мончо жылга чейин монча акча 170 миллионов каржылап турабыз деп жер үй обязательство болуп атат. Анан завод иштеп баштагандан кийин чыккан продукциянын 2%-ин фонд развитияга беребиз Талас областына деп. Туурабы? Бул кен чыккан жерде это булар лицензионный соглашение түзүлгөндөн кийин ал ошо элге иштей турган акча да. Туурабы? Анан каким-то образом неде губернаторлар деле отурат. Мен билбейм буларда кандай. Обязательно ошо фондко киришишет да. Ошол немелер. Биз суранышат, биз да суранчык. Биз муну кылайын деп аттык эле, кишилер уруксат берип койбойсуңарбы деп.
Анан алардын эмеси менен барып, уполномочиясы менен барып, звоноктордон кийин бар анан иштер жүрөт да. Эгерде мен ойлойм да, мына фонд лицензионный соглашениеде барбы, могу губернаторларга берилдиби, ошо губернатор да председатели фондтун, ошолор чечиш керек да бүт вопросторду ошол жерде. Анан акчаларды жаңы менен коллегам да туура айтып кетти. О, жылда апарып туруп 6 ай түшкөндө бересиңер. Антиминткенче ал бүтпөй калат. За неосвоение денег тоже что-то должен отвечать. Міне ошо областта даже бизде жумуштар жок, ошол акчаны освоить эткенге бар. Потому что губернаторлар мени төгүн айтты дебейт, ал жерде действительно эле губернатордун полный укугу жок. Ошонун баарын айтып, ушулар айткандай кылып, жана комиссия отурумда чечип бере турган. Губернаторлар кыдырып атат азыр айылдарды, акимдер кыдырышып атат, сельский скоттор болуп атат, ошо элдер наказ берип атат, акча турат деп. Ошондо келип туруп, ошол фондтордон түздөн түз мен аз билбейм азыр кандай экен. Губернатор чечкиндүү кадам менен баарын чечип бере албайт да. Ушуларга бир көңүл буруш керек. Ошол лицензионный соглашениеде берилдиби акча? Дальше уже местный власть чечиш керек калгандар. Тигилер киришпеш керек да буга. Өздөрү отуруп, ошол жерде байкоочу кеңеши бар, ошолор менен кеңешип, чоң проектлерди кылабы, чакан проектлерди кылабы. Ушуларды караш керек да, бизде андай эмес. Потому что биз көргөнбүз да. Но Таласта Бакубат Талас фонду болсо да, они решают мынчасын, өздөрүнүн реклама, ал булар реклама кыла турган акча эмес, ошо алтын кендери. Ал акча ошо элге иштей турган акча. Ошо берилген лицензионный соглашениеде турат ошол. Ушуну мен түшүнбөйм да, ушун боюнча кандай иштер жүрөт? Сиз ушуну билесизби? Вот вы, по-моему, скорее всего, не знаете, как там жеринде болуп атканын. Ошого жооп берсеңиз. Именно губернаторлордон да сурап көрөйүкчү, азыр кандай ошолорду иштегени фондтун. Уларга түшөт, кыйналышат, баштан өткөн көргөнбүз аны. Марат Молдонович, сиздин сунушуңузду биз Бул сунуш эмес, бул өзү ушундай болуш керек. Фонд ал жанагы түшкөн акча, ал элдин акчасы, ошол областтын элине бериле турган акча, ошол жерде иш кылыныш керек. Мына азыр айыл өкмөттөр дотацияда дейбиз. Акчалар турат. Кээ бир айыл өкмөттөрдө азыр жанагы ошо фондторунда 1 миллиардка чейин акчалар бар. Ошолор освоить этилбей атат. Анын үстүнө эмнеге иштебейт? Караш керек да. Кээ бир немелерде бүтпөй, жетпей атат ошол акчалар. Келгенде обязательно надо обращаться сначала кеңге, анан кийин барып чечет да. Губернаторлар өзү мен билбейм, бир 2-3 вопросту чече алат болуш керек өздөрү. Калганын баарын ошол алтын кендин жетекчилери чечет. Основном. Ошого кайрылышат барып. Анан мындай деп койтур. Бул туруш керек ошол жерде. Бул акчалар. Бул акчалар ошол элге иштеш керек. Ошол жерде ишканалар курулуш керек. Под чутким контролем губернатора. Айтсаң бар эле мынтет, но на самом деле ана вот так биз көргөнбүз аны. Ошон үчүн жанагы акча кредитке берилеби, же немеге берилеби, өнүктүрүүгө берилеби, аз дотацияда турган айыл өкмөттөргө ошо фондтордон, мисалы үчүн Таласта мен билем азыр, по 5, по 10 миллионов дать, бүт айыл өкмөтү дотацияны чыгарып койсо болот. Анан кийин өнүгүүгө кетет да. Ушунун үстүнөн ушундай программаларды бир карап атсыңарбы? ооба, мен түшүндүм сунушуңузду, сурооңузду. Ошол жагынан биз ушул жылы фонд жагынан да иштерди алып барабыз, с выездом на место дегендейчи. Эми башынан мен деле жылдын башында ар бир район менен жолугуп чыкканмын. Резиденцияда болуп атканда чогулуш, ошол жерден ар бирөөсү менен сүйлөшүп чыкканбыз биз. Ошол негизинде биз түзгөнбүз. Эгерде мында кайра көйгөйлөр бар болсо, сөзсүз ушул на места выйдем, проверим, как, что, какие проблемы есть. Кен жагынан дагы биз карайбыз. Анан бизден тышкары ушу геология жагынан Минфин үчөөбүз эле карап чыгабыз ушуну. Жок, ушуну айтып атырмын да. Госгеологиядан лицензионный соглашение акча берилди, аны уже ыйгарымдуулукту өкүл башкарыш керек, аким башкарыш керек түшкөндөн кийин. Бизде ошондой как-то болбойт да, мен ошону айтып атырмын. Мен азыр төгүн айтпайм, азыр губернаторлор деле, по-моему, мага кошулат болуш керек. Ушундай эле баары. Обязательно бир чоң проектти кылыш үчүн барып отуруп алып там обсуждают. Потом, когда они добро дают, ошол ишке жүрөт да. Андай болбош керек да. Бул фонддун акчасы чисто уже ыйгарымдуулукту өкүлдүн под чутким контролем, под чутким руководством иштер жүрүш керек да. Ошондой эле ушуну карашыңар керек. Азыр, конечно, бумагам да дейт. Жанагы Таластагы Бакубат Талас фондунда, мисалы үчүн, кредитке мынча на развитие, на соц эмелерге 40%, неме 30-70 болчу. Анан биз талаш тартышып 40 кылдык, 40-60 кылдык. Макул итөө кандай?
немелер болуп атат да, талаш тартыштар. Аябай талаш тартыш болбош керек. Губернатор сказал, ошол жерде ошо менен анан губернатор ишмердигин алып кетип, ошол жерде элге сиңет, эл менен иштейт. Анан бул бирдеке элге барып айтып келсе, кыла албай атса, тияктан сурап атса, ушундай моменттер аябай көп да, ушуну эске алыш керек. Фонд берилдиби, лицензионный соглашение туурабы бергиле карымдуу укуктуу өкүлдөргө. Бизге ошолор чечсин. А менен ошол кемдер пиарит этпеш керек өзүн. Анчалык пиарит этебиз дейби, дополнительный акча берсин, пиарит этсин, ошо элге жардам берсин. А фонд под чутким контролем. Туура эмес айтып отурмун, урматтуу губернаторлор, барсыңарбы ушундай эле да. Так же ана. Ошон үчүн ушул жерди бекем карашыңар керек. Анан минтип койдук, тигинтип койдук, анан булардын үстүнөн кендин директорлори башкарат. Ушундай эле мен ал баштан өткөнүн айтып атам. Андай болбош керек. Фонд ал элдин акчасы берилиш керек ошол областка. Ошол областтын жетекчиси башкарып, анан өнүгүүдү кылыш керек. А бизде азыр түшүп атат, Ысык көл областы Кумтөр иштегенден бери давно гүлдөп кетиш керек болчу. Чода биз көргөн жокпуз да гүлдөгөн. Кайрылы өкмөт жасап атат, азыр президентибиз барып жолдор салдырып атат. Башка булактар менен. Где эти деньги, если на то пошло? А фондко деген канча деген миллиондор түшүп атат. И таласта деле ошондой болуп атат азыр. На жер үй чоң, экинчи кен байлык. Ошондо көңүл буруп туруп бериш керек. Коркпой булар белин бекем бууп алып, президенттин тапшырмаларын аткарып, өкмөт башчынын тапшырмаларын аткарып, өздөрүнүн идеялары менен элдин суроолорун, муктаждарын ошо менен бүтүрүп, биздин азыр мынтип жүрө берсек, Ысык көлдүкүндөй болуп, эртең таласында да өнүгүү болобу болбойбу бир Кудай билет. Булар башкарып турса мынча беребиз деп. Анан минтип силер деле ошону жаңысы айтып атасыз, да не так. Жылдын аягына жакын калганда акча аз сураңызчы. Мен кече эле барып келдим Таласка. Бир 2-3 проектындай элдер сурап атты эле, сурасам, азыр бизде акча жок дейт. Почему жок? Уже түшүш керек болчу бул. Жылдын башында жана 170 миллион сом бакубат Талас фондунун акчасы уже жылдын башында туруш керек. Ал лицензионный соглашение турат, ал 6-чыга чыкпай бериш керек. А почему ал түшкөн жок, азыр күтүшүп атат аны? Ушулардын баары чөткө болсо аны өнүгүү болот да. Бул эң негизги ушул. Мен азыр муну сурасаңыз деле айтат, мен билбейм, эгерде губернаторлор ушундай эле проблема азыр буларда деле бар да, любой губернаторда. Обязательно ошол чоң кендин директору, они всегда они диктуют там. И аларга вроде мындай эчтеке эле кылбайсың, ушуну түзөш керек. Ошондой иштейт булар. Акчасы бар, коркпойт, вопростор чечет областьтагы. Булар деле чачпайт да майда чүйдөгө. Чоң проектлер жасайт, элге жумуш орду пайда болот. Андай болбой атпайбы? Пока ошол кендин кайсы кен болсо да, они как подумают, как они решат, ошондой болот. Ана айла жок, булар макул болот. И ал иш башталат, аягына чыкпай калып атат. А эгерде булардын чөнтөгүндө монча акчаны мынауга бөлөбүз, мындай кылып, булар билет да ичинде эмне кайерде куруш керек. Губернатор, акимдер. Кроме них кто знает там? Айыл өкмөттөр. Ушуга көңүл буруш керек азыр. Мен билбейм азыр мына жерде действительно бүт губернаторлор болсо, ар ким сөзүнүн немелерин айтса, предложенияларын, анан кийин муну алып чыксаңар туура болмок да, Айсат Тогузович. Мен коллегаларым туура эле айтып атат. Мен көргөн жокмун, Таластын зам губернатору эмне кылып жүр. Кат барды, келбейт белем мына жерге. Ладно, губернатордун жумушу бар экен. Хотя бы ошол келип айтып кетиш керек болчу. Бизде мондойлор бар. Бар эле сонун эмес да жерде деле. Же башка областьта деле баары сонун эмес да. Мына келиптир, рахмат мына губернаторлор. Они пришли защищать эткен өзүнүн фонддун акчаларын. Ушуну туура түшүнүп, ушуга туура неме кылгыла мен экономика. Анан баягы мамындай кылдык, сүйлөштүк. Эң көйгөй ошол жерде турат. Булар эгерде губернаторлор өздөрү чече алса вопростун баарын ошол жеринен, анда өнүгүү болот. А булар чече албаса жүрө беришет, айланып, сурайт. Эгерде мени төгүн десең, сураңыз жазма, губернаторлор не даст, по-моему, соврать. Ушундай эле бар. Ошону карагыла, ушуну бүтүргүлө. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Кундузбек Кошалиевичте. Рахмат, урматтуу Айсат Тогузович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мына депутаттардан бүгүнкү күнгө чейинки сындардын баарыңыздар жакшы элестер да. Областной губернаторлордун бардыгы бул статистика менен гана заниматься этет дегенди айтпайм айтып келишет да. Мына азыр менин коллегаларым айткандай, булардын өзлөрүнүн фондун жок дегенде ошол кенден түшүп аткан фондду өзлөрүнө берип буларды иш кылдырып алсаңар, конечно, булар только статистика менен заниматься этет. Башка эмне кылат булар анан? Даже өзлөрүнө бөлүнгөн фонддун 80%-ын дагы в коммерческих целях деп койдуңар. Туура ошондойбу, губернаторлор? 20 экономический проекты да. 20% гана ушул по нуждающим болуп атат. Туурабы? Акыркы өзгөртүү менен 20% гана экономикалык долбоорлор бар, калганы бардык на рассмотрение губернатор.
Мен Маматов, начальник управления политики развития регионов Министерства экономики. Это жақсы. Мына фондты да қазір айтып отпайды ма? Мынан бұлардың барғандан кейін сөз өтімді болуш үшін чөнтөгүндө бир нерсе болуш керек да. Маселе чечиш үшін. Ана силерге кат, Минфинге кат берет булар. Мындай деген проект түштү, же мындай деген арыз чыгат, сураш чыгат деп Минфинге. Минфин аны адатынча дагы бир 10 күн, 15 күн кармайт. Пока чечим кабыл алышат, анан 1 ай өтөт. Анан жай өтүп кетет. А в итоге, когда они уже одобрят, это уже будет уже гусь. Кайра сукчат, анан девать некуда. Biz вообще мынауну, урматтуу депутаттар, коллегалар, министрлик кабинетине талапты коюш керек болуп атат. Каким образом? Biz баягы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп эле, акчаны берип койсок төр эмес пайдаланып коюшат дегендей эле, жеп коюшат дегендей маанидә кылып атат да. Буларга доверить эткенди билишиз керек. Акчаны бериш керек, өзүнүн счетуна салып бериш керек дагы. И жесткий контроль. Жесткий контроль алардын кандайдыр текшерүү маселесинби, же болбосо алардын отчетностунбу бир эртеретип коюш керек да, сроктон азын коюш керек. 15 күн болуп, 1 ай болобу, же квартал кылабызбы, ушундай бир бериш керек буларга полномочияларды. Ата биз Минфинде эле карап отурабыз. Минфин акча берип койгула деп, фондко барсаң акча жок дейт, акимдерге барсаң. Алар кана акчаң десең, бербей атат дейт, фонд ачылбай атат дейт. Бул болуп аткан иш да. Ошондуктан надо доверять, кана жооп бериңизчи ушуга. Кунузбек Кошалевич, туура суроо көтөрүп атасыз да, себеби мына республикалык бюджеттен каржылана турган бөлүгү биз бюджеттик баягы кирешелердин келип түшкөн мүмкүнчүлүгүнө жараша өз убагында приоритеттүү беришибиз керек. Анан экинчи жагы жанагы наблюдательный совет байкоочу кеңеш бекиткенде жана ошо проекттерди приоритеттүү түрдө бекитип, эртерээк убактысында бекитип, финансированияга ошол заявкасы келген моменттен биз токтоосуз каржылап берүүгө милдеттүүбүз. Себеби бул жобосунда да көрсөтүлгөн. Бул фонддордун акчасы жанагы бюджеттик системанын акча каражаттары осул эсептелгендигинен биз жанагы бирдиктүү казначействонун эсеп счетунан финансировать этип бергенге гана, учетту жүргүзгөнгө гана милдеттүүбүз да. Ошондуктан жана келип түшкөн доходдордун республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө карата, анан ошол жанагы гендерден келип түшкөн отчислениянын түшкөнүнө жараша гана болуп, анан маселени мен дагы туура жеткирип, бул фонддордун акча каражаттарын өз убагында приоритеттүү финансировать этип бериш керегин мен дагы жетекчиликке жеткирип, ошол боюнча иш алып барабыз. Буну сунушуңуз, замечанияңыз туура эске алабыз. алабыз. Айтып аткан şey мындай да, эми баягы кайсы жерге барбасаң дагы бардык маселенин бардык акча менен чечилетинин баарыбыз билебиз. Туура? Мына азыр жөнөкөй эле примерди айтайын силерге. Азыр мына Министерство транспорттан карап көргүлө. Жаздын күндүн жылыганда канча болду? До сих пор мына иштер башталды. Фонддорго акчалар которуп берилет. Даже бюджетный деньги, которые выделены, которуп берилет. Башталды иштерчи. Мына азыр айылдарда биз барып келип атпайбы? Барсаң эле, мына не кыйынчылыгы бар булардын? Бергиле да акчаларды которуп бергиле да. Барбы акчаңар бергиле да. Жок болсо жок деп айткыла, что биз элге да бар калпычы болбойлу, силер да калпычы болбогула. Мына элдердеги неприязнь ушундан келип чыгып атат. Туура эмес кылып атасыңар да ушунучу. Мында эртерээк ойгонуп, готов сани летом дегенде жазгы иштерди кыштан кылып койсо болот да, мына буларды которуш керек экен, муну бүтүрүш керек экен депчи. Эми силерде каждый понедельник, каждый пятница, по-моему, совещание кылат өзүңөрдүн, туурабы? Ошондо эле карап койсо болот. Эми губернатордун тили кыска. Булар бечаралар азыр келип бизге мондай деп талап кыла турган болсо, не ушунча эле умдуйсуңбу дейсиң? Бул бар да бул маселе. Мына отурушат азыр. И вообще, мен жана өйдөгө айтылган сын пикирге да кошулам, өкүлчүлүккө. Президенттин өкүлчүлүгүнө. Мына азыр мен өзүмдүн областым боюнча, өзүмдүн районум боюнча толук кандуу маалымат ала албайм азыр. Жок. Эч кимиз жок. Бул маселени бүгүн Азат Кожоевич бүгүн жылдырып ката баштап болмок. 7 областтан 2 област келет деген бул не деген? Бүгүн карап отуруп, кийинки жумага калтырып койсок болмок. Алар келип толук кандуу маалыматты берип ушул жерде
Буларда өзүн защита этип кызыл чеке болушу керек эле азырчы. Мага могу керек, бизге мындай талап деп буларда айтыш керек эле. Анан ошондон кийин иш жүрөт. Азыр мына отурат экөө. Сүрөйүн десе берки коллегалар жок, алар коштой албайт. Экөөбүз келип жаман көрүнөбүз, биздер унчукпай кетип калалы деп экөө отурат да. Башка эмне? Туурабы? Туура да. Ошондуктан ушундай маселелерди анан мындай деп айтылып калыптыр, мондай мен кагаз түрүндө берем дейт. Кагаз түрүндө бергениңер менен иш жүрбөй атат да ушул. Убагында аткарбаганыңардан болот ушул. Чакырсаңар келет да. Чакырбаганыңардан болот да. Жолбошо ким каалабайт өзүнүн фонддун баары чечилип кеткен маселесин чечилгенин ким каалабайт? Кайсы область каалабайт экен? Конечно, булар дагы күнүгө ушу жакшы сөз уккандан, мактоо баракчасын алгандан же грамота алгандан булар деле каалайт. Иштерди жасап коюп убагында. Беде көп маселе, мен Ысык көл фонд боюнча дагы маселелердин баарын сурай турган, бүт эле областтар боюнча, мисалы үчүн ушул биздин Жалал Абад областы боюнча Токтогордо ген жок, анда биз кандай кылабыз деген маселе бар эле. Мен биздин губернатордон жок эч ким, мен ушуну сурай албай атам эч кимден эч нерсени азыр. Ошондуктан менин сунушум бар, Азат Козович. Бүгүнкү мына маселени, биринчи маселени кийинки жумага жылдыруу боюнчачы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Марат Молдоновичта. Мен кошумча кылып коеюнчу, азыр Министерство финансов сиздер финансы министрлик силер азыр айтып атпайсыңарбы, жана келет неме деп. Хорошо, российский, кыргызский фонд, узбекский фонд ал өзүмөн өзү аны чечесиңер да бияктан. Но вот этот жаңы акчалар, кенден түшүп аткан акчалар, алар положенный акчалар да түшүш керек, лицензионный соглашение, сен кармаганга да укуңар жок, казначейство деп. Бул губернаторлар жылдын башында уже иштеш керек ошол акчалар, алар иштеш керек, ал түшүш керек. Аны силердин мен ойлойм, ал элдин акчасы чистый фонд неме кылганда. Туурабы кандай десем мен экенмин. Это же во благо народа берилген акча да уже кен казылып атат, ал акчасын кармабай берип, анан жана кендер ал акчаларга киришпеш керек, өздөрү чечиш керек булар. Азыр мен Кунусбек Кошалич туура айтып атырмын, азыр губернаторлор сәл неме болуп айта албайт, потому что за это возможно и получит. Мен айтып коюшум керек, мен да губернатор болуп иштегем. Шунун баарын бөлүп, четко кылып берсеңер, убагында түшө турган кылып бергиле. Жана лицензионный соглашениени аткарып койгула силер. Анан тигилер киришпесин, бул бизге берилген положенный акчаны чечсин губернаторлор. Ошондо өнүгүү болот областта. Атак жаналдардын баары киришип берсе, силер акчасын жанагындай казна текшергиле, разговор жок аны. И кийин сурагыла губернаторлордун освоениясына. Монча акча түштү, эмнеге освоить эткен жоксуң деп, за неосвоение наказывайте. Ошондой проектлер түшсүн, булар дайындансın жылдын башында. Азыр жатат проектлердин баары, акча жок. Мына Бакубат Талас фондунун акчасы эмнеге которулбай атат до сих пор? Которуп бергиле ошолорду. Ошондой өзү негизи ушундай болуш керек да. Жазып атпайсыңар лицензионный соглашениеде. Мончо мондой 170 миллион мисалы жер үйдө, а 2% чыккан алтындан түшөт деп. Ал акча уже элдики, ал баары элге иштеш керек ошол жерде. Под чутким контролем ыйга полномочный представительдин астында. Ушуну эле силер кылып берсеңер, анан сурагыла булардан, канакей, мына акчада эмне кылдың, канча завод ачтың, канча фабрика ачтың, канча киши иштеди деп туруп. Анан булар деле айтат, тияка айттык болбой атыр, бияка айттык болбой атыр, компания мынтип, компания ходит там, рулит над этими деньгами. А эти деньги должны, булар башкарыш керек ал акчаны. Эмес ишенбесеңер карап көрүлө, туура вот сиз айттыңыз го. Также да лицензионный соглашение акча бул элдин акчасы. Ошол жерде ыйгарымдуулукту өкүл башкарыш керек. Туура айтасыз, азыр биз сөз кылып аткан жанагы. Туура айтсам анан эмнеге кендер киришет? Биз түптүү жободогуна гана карап атабыз да, анан таластыкын, көлдүкүн. Жок, талас көл эмес, любой алтын кенден лицензионный соглашениеде болду, ошол акчаны башкарыш керек, аким башкарыш керек, губернатор башкарыш керек, кайерге түшкөн. Ошону беришиңер керек. Минфин которуп бериш керек жылдын башында ошол акчаны. Ошондо порядок болот, ошондо өнүгүү болот. Анан булар кылайын десе, тияга киришип атса, каяктан это было же, и сейчас так же есть. Ушуну түздөп бергилесиңер жакшы. Айткыла, коркпогула кендерден. Берсин да ошол акча положенный берсин буларга губернаторлор. Анан кийин азыр мен да кошулам эме Кунус Кошалиевичке. Азыр эки губернатор отурат. Пускай бүт губернаторлор келсин да, мына вопросын чечип алсын ошол жерден. Это им будет хорошо. Биз жардам берейик ушу губернаторлорго. Ушул акчалардын өздөрүнүн акчасын өздөрүнө берейик. Киришпесин жана. Кум төрү болобу, жер үй болобу, башка кендер болобу, бөлүп которуп бердиңби болду. Пускай они решают. Алар вообще киришпеш керек. А өздөрү бирдекени кылып, биз минтип атырык дейби, они пускай за свой счет пиарит.
Ушул эле акчалардан биз муну кылдык деп отуруп жүрөт. Ал акча положенный акча бериш керек. Аны губернатор айтыш керек, мен кылдым деп. Мен жазып атам. Мына элиме кылып берип атам деп. Марат Молдонович, уруксат берсеңиз ушул жерде кошумча маалымат берип кетейин. Эгерде сиз азыр жана таластагы бир фонд боюнча айтып кеттиңиз, ал боюнча ар бир проектисин да карап чыгабыз. Эгерде биз жактан ошондой кармоолор болуп аткан болсо, тиешелүү жоопкерчиликке дагы даяр да. Ооба, аны сизге ар бир проект боюнча, долбоор боюнча карап туруп маалыматын беребиз. Анан экинчиден сиз туура эле айтып атасыз. Биз бүгүнкү күндө финансы министрлиги ал акчанын баардык распределители ошол акимдер болуп эсептелет. Фонд. Алар заявка түштү, биз финансировать этебиз. Бүгүнкү күндө да бир дирекциясы. Анан бүгүнкү күндө айта турган маселе жанагы жылдын башында финансировать этти деген жериңизге маалымат берип коеюн. Бирок ошол источнигинен кайсыл айда келип түшсө, ошол жанагы ошого жараша гана финансировать этип атабыз да, келип түшкөн доходдор атачы. Ал булардын акчасы ошол жерде туруш керек да, булар силерден күтүп, жазып албаш керек да. Жылдын башында отуруп, это такие деньги, которые там должны работать. Она не у вас должен стоять. Силер контролдо кылып ошону. Просто ЕКС аркылуу учеттон гана өтөт. Сиз айтып атпайсызбы? Бизге заявка берсин. А почему силерге заявка бериш керек? Ал банкта туруш керек, губернатор чей колун койду, байкоочу кеңештен өттү, болду, ал проект иштеш керек. Анан ушунда келет, силерде бүгүн акча жок болуп калды. 1 ай, 5 күндөй да ар бир күнү булардыкы проблема. Ошону айтып атам мен. Ал акча деген, ал акча силердин башка жумушуңарга кыймыл. Российский фондтукун иштетип өргүлө, башканы иштетип өргүлө. Ну, кем байлыктан түшкөн акча буларда туруш керек. Когда хотят, жылдын аягында освоить этпесе, сурагыла, наказывать этпеле губернаторду, акимди. Вот о чем я говорю. Бул практикада ушундай. Ушуну кылсаңар, силер Кыргызстанды өнүктүрөсүңөр. Макул. Кана көлдүн өнүккөнү жаңы айтып атпаймынбы, мына 20 жылдан бери кумтар казып, дагы жакшы урматтуу президент сиз кайрып алды элге. А буга чейин эмнени кылды? Мен көргөн жокмун көлдөн, эл деле көргөн жок. Бүт эле мамлекеттин акчасына салынып. Ошондой болуп бүт баары кетип калат, көрөсүңөр. Ошон үчүн азыр алып туруп ошо фонддун акчасын бергиле. Мына мен азыр мына губернаторлор лично айтып атыр, туура айтып атыр. Ошондой кылып берсе жакшы болот эле деп. Кылып бергиле, ошону силер кылгыла. Биз жардам берейик карымдуу өкүлдөргө. Президентибиз демилге көтөрүп атат, муну кылайык, тигини көтөрөйүк деп. Кана ошолордун баары силер аркылуу аткарылбайт. Силер киргизишиңер керек Минэкономика. Чотко кылып берсеңер ошондо иш жүрөт да. Вот об этом я говорю. А мен анан кантип айтпай койгом, мен иштегем ал жерде. Көргөн мунун баарын. Жүрөт ошол жерде кен директорлори башкарып баарын. Губернатор бар суранат ошолордон, муну кылып коёкчу, берип койчу, муну бүтүрүп койчу деп. Губернатор суранбаш керек. Губернатор колду коюп туруп, байкоочу кеңешке салып турган чечим чыгарып бериш керек. Ошондо өнүгүү болот. Мен ошону айтып атам силерге. Ушундай кылгыла, ошондо өнүгөт. Эми ана мына губернаторлордун баары келсе, азыр көйгөйлөрүн айтмак, бирөө баштаса. Там у всех есть вот эта проблема. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз кошумча Кунузбек Кошалиевич. Рахмат. Улук мырза, жана сиз айтып аткан заявка түшөр менен биз акчаны которобуз дегениңизге эч качан ишенич жок дагычы. Аны сиз деле билесиз. Заявка түшөр менен аны деген силер дагы өзүңөрчө чечим кабыл которо бербейсиңер да. Аны деген рассмотрение алып келесиңер элечи. Өзүңөрдүн ичиңерде рассмотрение комиссияңар бар. Ошол боюнча карайсыңар. Анан ошондуктан биз урматтуу президентибиз айткандай, надо уметь доверять. Баягы 30 жылда болуп келген стереотиптен чыгышыбыз керек. Буга мынча акчаны берсек, бул жеп коюшу мүмкүн дегенден чыгышыбыз керек да. Все прекращать надо. Берен акчаны, иштете албаса, иштетсе, честный хвала, туура иштетсе, таза иштетсе. Иштете албаса, наказывать надо. Его место бесплатная гостиница есть там. Вы все чиновники прекрасно знаете об этом, где это находится. Сондуктан, ошол жака барам дей турган болсо, анда жок, барбайм, мен таза иштейм, элге кызмат кылам деп, үрөп, жан үрөп иштеп берем дегендер чыгат. Свято место пусто не бывает дегенде, иштей албаса, кетиребиз да башкасын алып келесиңер. Туура? Ошондой да. Анан эми баягы мурунку стереотиптен кайтышыбыз керек. Да, кнуты и пряники давать надо уметь. Ооба. Сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм. Кээ бир учурда жанагындай бөлүнгөн акчаны освоение кылгыча ошону бүтүргүлө дебестен сураган акчасын которуп берип, жоопкерчилик өзүндө экенин белгилеп кетишибиз керек. Туура. Эске алабыз. Азат менин сунушумду дош коюп койбойсузбу? Мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Так, урматтуу депутаттар. Кунузбек Кошалиевичтен сунуш түшүп атат. Бүгүн даярдык өтө начар. Тиешелүү жетекчилер келген жок. Нурлан мырза, биз Акылбек Сембечке лично кат жолдогонбуз. Сиз анын жообун берген жоксуз. Бул боюнча да кат түрүндө бересиздер.
Анан ошондон мен Кунузбек Кошалиевичтен кийинки калтыруу боюнча сунушун добушка коем. Добуш бериңиздер. Азизат Токозович, уруксатпы? Кошумчабы? Азизат Токозович, уруксатпы? Мен Азыр туруңуз азыр. азыр буну эми баягы колдойбуз, туура жана башында эле айтылып кетти, бирок мен баягы тактоо иретинде бул кишиге азыр жана бердик, бирок мындай бир толук кандуу жооп ала албаган үчүн жана Айшер Абдуллаевич да айтып кетти, жана Министерство экономиканын катынын негизинде жана кирешели алып келүүчүлөрдө эмне себеп болду ошону токтотуу үчүн? Ошону айткан жоксуңар да жана жообуңарда. Айшер Абдуллаевич айтты эле, бирок эмнеге токтоттуңар дейм да, ошо 2022 жылкы киреше алып келүүчү долбоорлорду каржылоону токтотуу деп сиздердин катыңыздарда. Эмнеге токтотулган? Себеби де эмнеде дейм да, муну эми баягы Жок, менде андай эсте жок, себеби биз андай биякта маалыматыңарда өзүңөр жазып атасыңар го, турат да. Мына өзүңөрдүн биякта турат маалыматыңарда. жок, биз токтоткон жагынан биз эч кандай эметкен эмеспиз. Мен карап чыгайынчы, анан ошо эмки отурумда мен толук менен маалымат берип кетейин. Бул комитетке келаткандан кийин именно ушул маселе болгондон кийин, маселеде маалыматыңарда ушунун баары жазылгандай мен ойлойм, даярданып келиш керек болчу да, эми бул эмне себеп, мага кызыктырганы эмне себеп дейм да, ушуну баягы токтотуп салуу. Жок, мындай кызык болду да. Анан менин дагы бир сунушум да, ушунча болгондон кийин буну эмкиге атлашат этебиз, бирок бүгүнкү күндө ушул баягы Нарын менен Скөл областынын маселелери болсо угуп койсок кандай дейсиздер? Ушунча болгондон кийин. Азыр уже чечим кабыл алып койдук, урматтуу депутаттар. Анан эми Нурлан мырза, сөз барбы сизде? Уруксат болсо дагы бир жооп. Мен берки боюнча тактап сөзсүз түрүндө сөзсүз жообун беребиз, эмнеге кандай болгондугун. Бирок бул комитеттин бөлүмүнө дагы суроо берсеңиздер жакшы болот эле, себеби сиздердин укугуңуз бар, ар бир областка тапшырма берип, ар бир министрликке аткаруу жагын тиешелүү боюнча биз көмөк көрсөтөбүз, биз макулбуз, дайым иштешкенге даярбыз. Биз азыр эле айтпадымбы, сиздерге кат жөнөткөнбүз. Акылбек Үсенбековичтин өзүнө кат менен. Тактап берем мен. Анан биз андай сиз туура эмес айтып атасыз азыр бул жерде. Анан кийин эми баягы губернаторлорду да угушубуз керек эле. Булар азыр көп нерсе айта албай атат эми. Сиздер ошон үчүн маселе көп да, фонд боюнча өтө маселе көп. Мына Марат Молдонович айтып кетпедиби? Ошон үчүн губернаторлор да келсе, единственное ошо Нарынын губернатору ошо чалып уруксат сурады. Ошол чоң жыйын бар экен, ошо зам келет деп, ал эже келип турабы? Ушундай келип эже отурат да. Калган мына Баткен боюнча мына зам келиптир. Ладно, депутат губернаторлордун өзүндө эмес, замы келсин, бирок эми бул жерде өтө чоң маселе бар да. Өтө чоң маселе бар. Ошон үчүн даярданып келгиле, макулбу? Ошо биринчи маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот анда. Урматтуу депутаттар, анда экинчи маселени кароого өтсөк. Экинчи маселе бул 2017 жылдагы жана 2018 жылдагы Ош электр ачык акционердик коомунун жана Чыгыш электр ачык акционердик коомунун реабилитациялоого жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамында аткарылышы жөнүндө. Урматтуу чакырылгандар, биринчи маселе боюнча чыга берсеңиздер болот да. Тезирээк. Депутаттар чакыргыла, депутаттар.
Урматтуу депутаттар, ушу экинчи маселе боюнча демилгечи бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев Талабек Омукевич. Сөз сизде. Канча убакыт сизге жетиштүү болот? Şu orduңуздан эле айта бербейсиз баягы ушу бизге мындай сиз менен ооба мындай бет маңдай отуруп сүйлөшкөнгө. Канча убакыт сизге? Бизге биринчи маселелер боюнча баяндамага 1,5-2 мүнөт. 2-3 мүнөт. Андан ары суроо жооп койсок, анан экинчи маселе боюнча бизде кичине презентация бар эле. Ошону көргөзсөк, анан кайра суроо жооп койсок. Жарайт, давай, баштай беребиз. Макул болсоңуз. Урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой Чыгыш электро ачык акционердик коому жана Ош электро акционердик коому реабилитациялоо долбоору Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып бөлүштүрүүчү электр тармактарын электр менен жабдуу системаларын модернизациялоого жана чыңдоого, ошондой эле электр энергиясын жоготууларын кыскартууга багытталган. Долбоор төмөнкү компоненттерден турат. Электр энергиясын коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган системасын сатып алуу жана орнотуу, эскирген эсептегичтерди аскуя системасын киргизүү менен заманбап акылдуу эсептегичтерге алмаштырууну карайт. Бөлүштүрүүчү электр тармактарын модернизациялоо жана бекемдөө 0,4 киловольт аба чуалгаларын изоляцияланган зымга СИП-2 алмаштырууну карайт. Долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында электр энергиясынын жоготууларын азайтуу, электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле тейлөө жана керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу күтүлүүдө. Урматтуу комитет мүчөлөрү, жогоруда баяндалган келишимдин негизинде бүгүнкү күнгө Ош электр акционердик коомун реабилитациялоо долбоору аркылуу 20.396 даана аркылуу эсептегичтер орнотулду жана 88 километр изоляцияланган зым СИП-2 тартылды. Чыгыш ачык акционердик коомун реабилитациялоо долбоору негизинде 38.065 даана акылдуу эсептегичтер орнотулду жана 123 километр изоляцияланган зым СИП-2 тартылды. Жалпыланып айтканда бүгүнкү күндө пландагы 82.482 даана акылдуу эсептегичтер 58.461 даанасы орнотулуп, 211.000 километр ашык СИП-2 изоляцияланган зым СИП-2 тартылды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берейин. Суроо жооп көтө берелик мында. Анда биринчи сөз Алиш Абиуллаевич. Рахмат, Азиз Атакозович. Талай Өмүкевич, бул кайсыл жылы алынып атат ошондо? Бул насыя башталганы 2017 жылдан бери башталган. Ошону менен ратификацияланып өтүп, анан биздин менен эменин ортосунда, Минфиндин ортосунда жана грант менен кредиттин маселелери чечилбей ошондон бери келаткан. Азыр 2018 жылы башталып, 2021 жылы бүтүш керек эле. Азыр 23 жылы Кудай буйрса бүтөбүз деп атабыз. Талай Өмүкевич, сиз мынау министр болуп келгениңизден бери бир канча долбоорлорду ишке ашырып атабыз да, чогуучу. Ар бир маселеге келип атасыз. Сиздер алып келген кандай гана проект болбосун, кандай гана мыйзам болбосун, мына биз коллегалар биринчи кезекте комитет 100% колдоп берип атабыз. Кечегинде именно кредит грант кошулуп $50 миллион боюнча. Ошондой эле баягы Лебединовка кесиндеги каржылоо боюнча биз тараптан эч качан тоскоолдук жок да. Сиз аракет кылып болгон нерсени жумушка ашырып атасыз. Мына сиз өзүңүз министр катары, Кыргызстандагы биринчи энергетик катары кандай баа бересиз ушул убакытта? Мына эмне себептен мисалы ошол карызды алынганда 3 жыл жеңилдетилген убакыт өткөзүшкөн? Ага ким жооп берет? Кайсы министрдин убагында?
бирөө акыры жоопкерчиликти алыш керек да конкретный. Мисалы эми азыр урматтуу президентибиз сыртка барып донорлорду таап канчалаган аракеттерди жасап атат. Сиздер аракет кылып аткарып атасыздар. Анан эми кайдыгерликтин айынан ушул нерсе болуп атат да. Бардык нерсе келишимдер түзүлүп, колго тийген акчаны дагы толук кандуу иштетпек. Эмне кызыкчылык болгон ушул күнгө чейин аткарылбаганы? Уже биз мына процентин төлөп атабыз. Болгону 15 жыл калган экенбиз. 15 жылдын 3 жылдык жеңилдетилген периодун өткөзүп ирдик. Уже алып келинген объективдүү мисалы жасала турган нерсенин 50% али аткарыла элек, биз уже карыз төлөп баштадык. Ошого мында ачык айтыңызчы, ошо кандай болот? Ким жоопкерчилик алат? Бул боюнча ушул долбоорду алып барып аткан улуттук электр тармактарында полный информация бар. Азыр ошого жооп берип койсун, уруксаат берсеңиздер. Бул эки компания тең, Чыгыш электро мурдакы, анан Ошо электро дагы ушул азыркы күндө ошо улуттук электр тармактын астындагы компаниялардын бири да ошол. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул берген сурооңуз боюнча биринчи маселе туура айттыңыз, бул 2016 Ошо электро боюнча 2016, Восток электро боюнча 2017 жылы ратификациядан өткөн экен. Ал ратификациядан өткөндөн кийин бизге бул долбоордун арасында 3 миллион грант бар болчу. 11 миллиону общий сумма 11 миллион болсо, ошонун ичинен 3 миллион грант бар болчу экен. Ошол грантты банктан бөлүп бергенде, грант катары бөлүп бергенде Минфин тарабынан бизге кредит катары беребиз деп, ратификациядан өткөндө грант катары деп ратификациядан өттү, чечилген. Ал эми Минфин бизге компанияга кредит катары беребиз деген маселе жаралып калган да. Ошол маселени чечиш үчүн буквально биз бардык кагаздарды тактап чыктык, буквально бир 1,5 жыл, 2 жыл убакыт өтүптүр. Биздин ошол мурунку Ошо электро менен Восток электро компания менен Минфиндин ортосундагы перепискалары, бизге грант берилген акчаны кредит катары ала албайбыз, андай мындай деген перепискалар менен общий итогу айтканда где-то бир максимум 2 жылга чейин талаш тартыш болуп турдаган. Акырында ноябрь айында 2021 жылы банк тарабынан Минфинге кат келип атат. Биз деген силерге компонент катары конкретно бөлүп бергенден кийин гранттын гранттай, кредиттин кредиттей бөлүшүңөр керек, беришиңер керек. Биз берген грантты кредит катары бөлгөнгө силерге андай укугуңар жок деген кат жазылгандан кийин гана Минфин тарабынан чечим кабыл алынып туруп, кайрадан ратификацияга келиптир сиздергечи. Ошол учурдан 2 жыл убакыт өтүп кетип атат да. Мына 2017 болсо, 2018 болсо, 19-20 өтүп кетти да. Кайра ратификациядан өттү дагы. Ратификациядан кайрадан чыгып, грант катары берилим чечүү кабыл алган малда уже ковид малына туура келип калыппыз. А ковид малында дагы ортодо где-то бир 5-6 ай задержка болуптур, 1 жылга жетпеген ай убагында. Анан процедуралар ошондо башталып, башкача айтканда, бир сөз менен айтканда, бизге келип түшкөн азыркы айтылган счетчиктер дагы, SIP проводторубуз дагы 2022 жылы февралдан июнь айына чейин гана келип түштү да. Факт боюнча алып карагандачы. Ошон үчүн ортодогу убакыттар ошондон өтүп кетти. Сиз туура айттыңыз, баягы 3 жылдык льготный период бар болчу деп, общий 15 жыл болуп атат дагы, анын ичинен 3 жыл льготный период, андан кийин 12 жыл калып атат ал жагындачы. А биз действительно бул жумушту баштабай туруп да төлөп баштады дегениңиз дагы туура сөз. Себеби общий сложность алып караганда все равно ошол акчаны биз төлөйбүз да, мындайча алып карагандачы. Грантовый соглашение 2017 жылы түзүлгөндүгүнө байланыштуу 3 жылдан кийин биз төлөп башташыбыз керек болчу да. Ошон үчүн действительно төлөм башталды, бул жумушубуз башталгенге чейин грантты, кредитти кайтаруу мөөнөтү келип калганына байланыштуу төлөп иштери кабыл алынып атат. Ал боюнча эң негизги маселе ошол 2 жылдык маселе ортодогу талаш тартыштын айынан кармалып туруптур. Анын бардыгын биз тактап чыгып, бүгүнкү күндө андан кийин ошо ковидке ссылка кылып, анан срок завершенияны 2023 жылдын аягы деп дагы кабыл алындык. Биз да банктан менен дагы иштер жүргүзүп атабыз да. Анан быйылкыга 23 жылы толугу менен 100% аткаруу боюнча бүгүнкү күндө жумуш алып барып атабыз. Рахмат. Минфин, Улукбек Ибраимович, сиздерде маалымат барбы? Кандай болгон бул боюнча? Кыскача оюңузду айтып коесузбу? Ошо 2018 жылдан баштап ошондой талаш тартыштар болгон экен. Биздеги ошол учурдагы жобонун негизинде ошол хозяйствующий субъектке ошол кредит түрүндө субкредитное соглашение болуш керек экен эле. Анан азыр дагы тактап туруп
2020 жылдан кийин киргизилген токтомдун өзгөртүүнүн долбоорунда өзгөртүү менен анан буларга ошол неме грантовый частька грантовый часть болуп берилиш боюнча чечим кабыл алынып да. Анан ошол боюнча Ош электро боюнча, анан Восток электро боюнча где-то жалпы жонунан 200 000 евродон ашыгыраак жанагы ошол өзүнүн мөөнөтүндө колдонулбай калгандыгы боюнча ошол төлөмдөр төлөнүп калган ошол себептен болуптур. Маалымат ушундай кыскача. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу бул энергетика министрлиги, финансы министрлиги, эми мисалы мен сиздерди күнөөлүү же мындай башка сөз айта албайм, себеби азыр жаңы бийлик келип, жаңы өзгөрүү болуп, ал убакта мисалы сиздер иштеген эместер, жоопкерчиликти башка жетекчилер алат болуш керек. Бирок эми ошол эле мезгилде сиздердин эми коллегаларыңыздар, буга чейин иштеген коллегаларыңыздар дагы бул ачыгын айтканда бул кайдыгерлик, бюрократия. Даяр алып келинген, даяр турган нерсени уят иш. Эки министрлик чечише албай. Эми бул жерден биздин мурда урматтуу коллегаларыбыз ратификациядан өткөрүп берген болсо, максаттуу пайдаланыш керек болчу да. Банктагы эми азыр ар бир пунктуна чейин жазып атпайбы? Мондой кылгыла. Керек болсо өздөрүнүн талаптарын коюп атат аларчы. Тендерди биз өткөзөбүз, мондой консультацияга монча жумшайбыз дешип туруп. Эми ошол белгиленген талаптан ашча чыкпаш керек да. Айтайын дегеним, эгерде ошол мезгилде бюрократия болбой, максаттуу пайдаланганда, булар толук кандуу ошол мезгилде жетекчилер каржылап, өзүнүн мындай актоо мөөнөтүн уже өтөп, өзүн өзү төлөп баштайт болчу да, кайсы бир деңгээлде. Азыр эми ошол мезгилде 82 сом экен эле евронун курсу. Азыр 92 сом, 10 сом айрымы болуп атат. Ал боюнча жоопкерчиликти ким алат? Бир мындай чечим болуш керек да акыры. Керек болсо ушундай кайдыгерлик болгон жетекчилерге дагы бир чечимибизди, бир сунушубузду айтып коюшубуз керек. Жооп бериш керек да акыры бирөөчү. Сөзсүз түрдө. Эми дагы жакшы аракет кылып атыптырсыздар. Биз буйруса бул нерсени колдоп берели, батыраак эми бир күн да убакыт кетирбей аягына чыгарып жыйынтыгын күтөбүз анда. Ийгилик. Азыр мен өзүм көзөмөлүмдө турат. Кудай буйруса ушу жылы бүтүрөбүз. Ошо бизге ушуну бүтүргөнгө, мисалы үчүн ошол келишимдер келгенден баштап, мына Ош электрону 2016 жылы 5 октябрда ратификация кылыптыр. Эмени Восток электрону 7 декабрь 17 жыл. Бирок бизге азыр мындайча айтканда 1 жылдык эле мөөнөт болуп атат да. Биз быйыл Кудай буйруса могу кышка чейин полностью сип проводдорун да, счетчиктерин да коюп бүтөбүз. Азыр бир компанияда мисалы үчүн 76% Ошто, эмеде Ысыкөлдө баардыгы чогул билигип, бир 60%-тин тегереги бүттү уже. Азыр анын калган 30% бирөөндө бир 40% калыптыр, аны бүтүрөбүз буюрса. Рахмат. Кийинки сөз Кунузбек Кошалиевичте. Рахмат. Азат Кузович, урматтуу кесиптештер. Азыр Улукбек мырза, сиз азыр билип атасыз да, мурдагы системанын кандай чириген. Туурабы? Акчанын үстүнөн акча жебесе кантип жөндөп берип коебуз деген мааниде. Бул туурабы? Ушундай да. Же болбосо пока банк силерге ошол айтып атат кайрачы, биз силерге грант ката бергенде эмне үчүн грант ката бербейсиңер деп, ошону бул кыргыздын душманы. Азат Кузович, буну чечимге киргизүү керек. Буну бар иликтеп чыгып, ким күнөөлүү болгон болсо, ошол чечимди ким кабыл алган болсо, ошону иликтеп чыгып туруп, муну жоопкерчиликке тартыш керек. Мына азыр ошолордун күнөөсү менен, мына азыр иш башталып элек, реализация болуп элек, бирок акча төлөп атабыз. Бул карапайым элдин акчасы да. Элдин мойнуна түшкөн жүк да. Туурабы? Мына булар кече жакында келди, Минфин кече жакында келди. Буларда тапсырма берип, тартып чыксак булардычы. Эгер өлүп калбаган болсо. Өлүп калса эле жоганда. Ошондон бул биринчи маселе. Экинчиси, эми талапкер, мына коммерциялык жоготуулар ушунда жоголобу? Нольго түшөбү, түшпөйбү коммерциялык деген? Мен акыркы жолу ушул проект боюнча Ысыкөл ПЭСине барып,
ошол бул проект Каракол шаарында жүрүп атат. Ушул жерде коюлган счетчик жана сип проводдорду участогын текшергенде былтыр 6% экен, быйыл 4%ке түшүптүр. То есть жылдан жылга ошол коюлуп 100% бүткөндөн кийин уже мындайча айтканда жана техникалык жоготуулар дагы ушундай 4%ке чейин түшүп калыптыр. Коммерческий жоготуу бул жерде 0 уже мындайча айтканда. Азыр только техникалык жоготуулар бар да. Ал жанагы техникалык жоготуулар это понятно, это закон физики. Ал жанагы трансформатор ток, трансформатор напряжения, трансформатордун ичиндеги. А линиядагы жоготуулар уже 0 эсепте, и счетчиктеги жоготуулар 0 эсеп. Ошол жерде коюлган, көчөдө коюлган көчөнү да кыдырып кардарлар менен жолуктум. Бизге азыр эч ким келбей калды, контролер да келбейт. Убагында квитанциябыз келет, ошону төлөп коебуз деп. 24-жылы, значит, быйыл коюп бүтсөңөр. Эми, конечно, бүт Кыргызстан боюнча рести коюп бүтөбүз да, Каракол рести полный бүтөбүз. Бүтөсүңөр. А жерде Кыргызстан боюнча качан бүтөбүз? Кыргызстан боюнча биз пландаштырып атабыз, бир 2-3 жылдын тегерегинде бүтөбүз депчи. Муну эртелетпесек болбойт да, себеби дегенде мына коммерциялык жоготуу деген ана самое слово говорит, коммерциялык жоготуу бул уже жемей деген сөз да, булчу. Башка сөз таппайсың бугачы. Буга альтернативный сөз да жок. Жооп да жок да бугачы. Бул коммерция деген сөз өзү потеря деген бул жеп атабыз деген сөз да. Ошон үчүн өзүңөр жамаатты кылмай, мынау айтып аткан пландарды ишке ашырып, биз эртерээк колдоп берели. Кыргызстандын ичиндеги бүт мындай счетчиктерди баарын алмаштырып, элге коюлган счетчиктер дагы, ошондой эле рестерге коюлган счетчиктер дагы баардык ордон келип, коммерциялык потеря жок болуш керек да. Ийгилик кишилерге рахмат. Кундузбек Кошалиевич, бул жерде мына мисалы үчүн ошол эле Каракол ресинде 24 контролер, инспектор обслуживать этет экен. Ошонун баары уже жок болот да, бул счетчиктер коюлуп бүткөн. Каракол шаары мобильный приложение менен төлөйт да ошондо. Мындай айтканда, баягы үйүнө барып показания алып, анан квитанция тараткан контролер жок болот. Ошондо мындай бир эме менен айтканда бир 24-түн 4-өө калса жана информация данный чогултуп, кайра абоненттерге счет эмелерди квитанциясын жөнөткөн 20-сы уже кыскартылат да. Бул ошол реформанын бирден бири ушул да. Рахмат. Урматтуу депутат, кийинки сөз Масатбек Канатбековичте сөз. Рахмат, Асыл Гудович. Талоо эмкеч бул эки маалыматта турат го. 11400 даана жанагы эсептегичтер, счетчиктер. Чолпон ата, Ананева, Григорьевка, Чоктал. Бул кандай эмеде, же өткөндөгүдө бүтпөй калганбы, же бул баягы тендерлердеги маселелерден келип чыккан деп бул жерде жазылып атат да, ошону кандай болуп калат бул? 82 евро менен өткөзүлгөн тендер, бүгүнкү күндө 92 курс деп турат да, 92. Ортодо 10 евро роль ойноп атат да. Бул багытта тиешелүү координациялоо жана тиешелүү иштер жетишсиз жүргүзүлгөндүгүнө белгилейт деп жазылып турат. Бул кандай болуп калат? Же бул тендерди убагында өткөзбөгөндөнбү, же иш толук кандуу аткарылбаганданбы? Эмнеден келип чыккан маселе дейм да? Ушуну эле тактоо иретинде. Бул жерде однофазный счетчиктер 23,55 евродан келиптир. Анан счетчиктердин түрлөрү бар. Канал связьга жараша PLC, GSM каналдары менен ал $30 келиптир. Трехфазный 48,52 келиптир. Жанагы прямого включения деп через GSM каналдар ошого байланыштуу баалары ар кандай болот экен да, мындайча айтканда. А бүгүнкү күндө бүт счетчиктердин баары тендер өткөрүлүп алынган. Бүгүнкү күндө тендер өткөрүү деген маселе жок. Азыркы күндө ошол Чолпон ата бир өзүңүз жакшы билесиз, Чолпон атанын бирден бир кармалганы, биз дагы азыр аябай ошо Чолпон атага күч жумшап атабыз. Бул жай айларында баягы өчүргөнгө мүмкүнчүлүк жок, счетчик алмаштырган мүмкүнчүлүк жок, сезон убагы да. Ошол убакта ачыгын айтканда токтотконбуз. Анан ошол күздөн баштап ал кайра коюп баштады да. Кудай буйрса, Чолпон ата деле быйылкы жыл менен полностью
бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Ошол жерге бөлүнгөн, Чолпон Ата РИСке бөлүнгөн счетчиктин баарын ошол Чоктал зонасы бар ай жерде, жана мындайча айтканда курорттор көп жерлер. 11.400 ушуга жумшалат, Ооба, дагы дополнительно. Ооба. Анан курорт эң биринчи биз счетчикти койгондо жана курортторго коюп атабыз да, пансионаттарга. Бул эми коммерческий структура, ошолордун показаниясын баягы жайында жагып туруп анан кийин кышында кетип калып атпайбы, төлөбөйчү. Ошо менен карыз болуп калып атат да. Биз азыр ошолордун баарын жанагынтип астын ала показаниясын алып, анализ кылып, анан жанагынтип предоплата төлөгөнгө жумшап атабыз да. Ушул ЭКОАС приборлорун орнотуу жана 0,4 киловатт аба чубалгысын реконструкциялоо боюнча иштерин өз убагында жүргүзүлгөн эмес дейт. Ушунун натыйжасында жүргүзүлгөн иш-чаралардан өз убагында пайда алуу мүмкүн болбой калган. Бул пайданы жеңилдик берген мезгил аяктаганга чейин негизги карызды жоюу үчүн пайдалануу керек эле дейт. Буга значит кимдир бирөө тарабынан күнөөлүү болуп атабы же кандай? Ооба, жана кеч алынган счетчик бул проектти кечирээк жүргүзгөнү, ошол сиз айткандай болуп атат да, туптуура айтып атасыз. Ошол кимдир бирөөнүн мындай бир жоопкерчилигинин натыйжасында ушул маселе келип чыгып атат да, Ооба, биз да азыр Кундузбек Кошалиевич Алишер мырза айткандай, биз дагы ошону териштирип атабыз, кимдин убагында ушул проект ордунан жылган эмес депчи. Азыр мен айтып атпайм, өзүм биз эң биринчи менин көзөмөлүмдө турат, биринчи очередь бүтүрөбүз деп. Бул жерге биздин өзүбүздүн да нестин да каражаттары жумшалат. Ал каражаттарында жанагындай майда чүйдө шуруп, болт, провод аны муну сатып бергенге. Жана сиз айтып аткан аба чубалгалар деген бул жана самоизолирующий провод. Ошонун баарын счетчиктерин баарын Кудай буйрса бүтүрүп калышты. Азыр ошол СИП проводуна өтүп атабыз. Могу сезон башталганга чейин чоң жумуштарды бүтүрүп алалы депчи. Рахмат, бул жагынан туура белгилеп кеттиңиз. Бул жагынан аябай эле мындайча айтканда экономиянан жоготуу жок эсеп болот дагы. Жанагы катнаш абонент менен биздин инспекторлордун катнашы такыр жоголот да. Бул бүт баары тең мобильный приложение менен төлөгөнгө мажбур кылабыз биз. Рахмат, ошо жана жогоруда коллегаларыбыз айтып кетти, баягы сиз келгени көптөгөн мындай бир проектлерди ишке ашыруу максатында көптөгөн күч аракетиңизди жумшап атасыз. Бирок ошол эле мезгилде ушундай жоопкерчиликтерди карап бир чара колдонбосоңуз, менин оюмча сизди дагы эртеңки күнү эл астында, өкмөт астында баягы уят карбаш үчүн көзөмөлүңүздү күчөтүп, ушундай жоопкерсиздик менен иш алып баргандарды чара көрүп иш алып барасыз го деген мен сизге сунушум. Болгон суроом ушул тактоо иретинде. Рахмат. Рахмат. Рахмат, андан кийинки сөз Эмил Токтокуновичте. Рахмат, урматтуу Азизбек Атагызыевич. Талайбек Өмүкеевич, айтыңызчы, канча пайыз автоматтык эсептөө счетчиктери коюлду Кыргызстанга? Канча пайыз калды? 1,5 миллион абоненттен 289 миңи коюлду. 300 миңдей тегерегинде. Анда 20%га жетпейт экен да? Ооба, дагы 1 миллион 200 бар. Проблема бар ошол жерде турат да. Кудай буйрса, мына жана өткөндө ратификация өткөрүп бердиңер. Ал жерде 600 миң счетчик бар. Анан өзүнүн улуттук электр компаниянын өзүнүн каражатынан да 500 миллион акча бөлүнүп атат ошол счетчиктерге. Быйыл планыбызда бир 240-300 миңдин тегерегинде коебуз деген ойдобуз. Ошону могу кышка чейин коюп алсак, бул жана өзүңөр белгилеп кеткендей электр энергиясын көп колдонгондор. Эми министерствонун бирден бир милдети бул жерде электр энергия колдонуунун тартибин жасашыбыз керек да биринчи. Ар ким ар кандай өзү билгендей колдонбош керек. Өзүнүн если техникалык шарты болсо, ошого жараша колдонуш керек да, мындайча айтканда. Азыр өзүңөр көрүп атпайсыңар, суук болсо көбүрөөк колдонуп ийет, күн ысык болсо азайып кетет. Ошонун баарын ошондо биз жанагы трансформаторлорун да ыңгайлаштырып, билебиз, муну билебиз. Бул бүт жерде колдонуп атат. Аны сотка менен эле үйүң канча кетти, сотка менен төлөп сотка өчкөнгө возможно болот да. Ошо ишке ашпай атпайбы? Анан азыркы келгендердин счетчиктердин көпчүлүгү Кытайбы өндүрүш? Көпчүлүгү Кытай. Атамекендик өндүрүчүлөрдү колдойн деген кандай ниетиңиз барбы? Эң биринчи очередте биз мына азыр бул пилоттуу проект башталганы, биз ошо атамекендик биздин куруучулардан счетчиктерин пилотный проект кылып уже
Ош Жереске, Ош Беске койгонбуз, Ош шаарына. Алар өзүн өзү жакшы көргөздү. Андан кийин Кайсы компания? Унаа курулуш. Унаа курулуш? Ооба. Чыгарып атабы? Ооба. Счетчиги бар, азыр бүгүнкү күндө 7000дей счетчиги турат. Азыр биз мына жанагы законубузду ошо ата мекендик куруучулардан ала турган законубуз аягына чыгып калды. Кудай буйрса, бүгүн эртең деп атабыз. Эгерде ошол законубуз бүтсө, биз уже ошо ата мекендик куруучулардан ала баштайбыз. Анан экинчи өзүңөр билесиңер, дагы бир ата мекендик куруучу бар. Бул Дастан заводунда жаңы завод ачылып атат. Алар дагы Балыкчы шаарына 250ге жакын счетчик коюшкан. Алар дагы биздин техникалык баягы биздин требованияга жооп берип атат. Ошолор менен быйылкы жылы ошол болгон счетчиктердин баарын ата мекендик куруучулардан алалы деген планыбыз бар да. Дастандагы чыгарып аткандар мамлекеттикиби же жеке экен? Мамлекеттик, бул совместный предприятие электроаппарат. Өзбекстан менен биздин Кыргызстан. Муну сурап атканым мен мурда 6-акылышта бир компания чыгарчу болчумун СЭЗде. Ошонун мамлекетти ошол сиздин органда иштегендер колдобой коюп, ана Казакстанга кетип калды. Мен муну изилдеп жакшы түшүнөм, себеби сервер өзүдө болуш керек. Аны обслуживание, бул коюп койгондон кийин обслуживание кылыш керек. Кытайга келбейт аны. Ошон үчүн тилин билген өзүңүз берсеңиздер, эми анча-мынча кымбат болушу мүмкүн, 5-10%. Бирок ата мекен болуш керек да, өзүбүздүн ключ, өзүбүздүн сервер биякта болуш керек да. Азыркы счетчиктеринде, могу кредит боюнча алынган счетчиктердин деле баасын көрдүм. Бул жерде эң чоң маселе счетчик эмес, мындайча айтканда программный обеспечениясы да. Ошол программный обеспечениясы менен сатып алыш керек да. Анан бүгүн 2 май, Талай Умукевич. Тарифтер автомат түрдө өзгөрдүбү? Муну биздин кардарлар июнь айында алышат да. Бүгүн уже бүгүн кетти да жаңы тариф. Ооба, бүгүн күндө кетти. Биз программанын баарын оңдоп, ошого жараша мына айдын аягында 1 айлык май айында колдонгонду уже 1 сомдон беребиз да. Баягы биздин комитет айткан тариф кеттиби? Башка комитетке башка айтып атасыз да? Иә. Башка комитетке башка айтып атасыз маалыматты. Биздин комитет айткан ошол бекитилдиби? Жок, мен эми өзүңөр баягы жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендей, мен аны мойнума алам. Эмнегедир өзүм да түшүнбөй калдым, эмнеге 100 киловатт деп алдым. Бул деген былтыртан бери эле айтып келаткан, анан 15-жылдан бери колдонуп келаткан биздин ограничениябыз бар, 700 киловаттка чейин. Бул 700 киловаттка чейин ошол 1 сомдон болот да. Андан ашкандан кийин 700 киловаттан ашкандан кийин 2 сомдон алып деген. Тоолуу райондордо жана үй бүлө көмөк деген тарифтер өз ордунда кала берди. Ушундай эле уктук эле анан баары башкага айтып атасыз, башка комитеттерде. Рахмат. Ишиңизге келек. Рахмат. Кимде сөзү бар, урматтуу депутаттар? Жокпу? Анда Талон Мукеевич, эми бул долбоордун максаты бул Ош шаарын, Ысык көл, Нарын областтарынын энергетикасы тармагын бир жакшыртуу максатында болуп атат да бул. Ана бул эми 50% түзүштөр эми 50% созулуп, эртең жылдын акырында бүтпөй калып, ана маселелер жаралып калбайбы? Анан бул жерде дагы баягы долбоор аткарылбай калганда баягындай пулдар бар да, билесиз баягы. Аларды ким төлөйт? Анан мына коллегам айтып кетти, баягы 10 сомдон ашык разница чыгып атат курс боюнча. Аларды ким төлөйт? Булар боюнча кандай кыласыздар? Эми ошону азыр бул биринчи биздин милдет Азбек Атакозович эмени бүтүрүп алыш керек болуп атат, проектини. Азыр мен жана айтып кеттим, өзүмдүн көзөмөлүмдө, Кудай буйрса муну 100% бүтүрөбүз азыр, Кудай буйрса. Азыр күчтүн баарын ошол жака жумшап, болгон анча-мынча каражат керек, ошонун баарын ошого жумшап атабыз. Анан экинчи пилоттуй проект баштаганда муну мен илештирбейли деп атабыз да. Көзүңүз жетип турат азыр, 100%. Кудай буйрса бул жөнүндө да бүткөндө отчетун берип кетебиз. Ана Кундузбек Кошалиевич айткандай, ошол коюлган жерлерде канча процентке техникалык жана коммерциялык жоготуу болду, канча процентке реформа жүрдү ошол жерде. Биз ошол июнь айында бир Ысык көлгө бир көчмө жыйын кылып, эл менен жолугуп, ушул долбоор кандай иштеп атат көрүп келсек кандай дейсиз? Туура, бул өзүңөр бир баягы уккандан, миң уккандан бир жолу көргөн дейт го, ошон үчүн мына өзүңөр барып чакан кесиптин баарын көрүп келдиңер.
маселе көп жаралбайт, суроолор да жаралбайт өзүңөр. Мен дагы ойлойм, Кудай буюрса, ошол убакта биз жана пилоттук экинчи проектти дагы жана 50 миллиондукун баштап калабыз го дейм. Аны биротоло көрүп, мунун бүткөнүнүн отчетун алып койсоңор болот. Июнь айында даярданыңыздар. Хорошо. Кошумча алып койсом болобу? Кошумча, Ушу сиздин сунушуңузга эле. Талап Микаевич, Айзатович жакшы сунуш айтып атат. Шуну баягы биз ойлоп жүрдүк элек, анан да мен сунушум ушул Чолпон Ата шаарындагы сиз жогоруда айткан иш чаралардын алкагында ошондой эле чакан кестерден бир 2 проект ишке ашып атат, Чоктал, Чоң Сорой калп айтпасам, 2 жерге. Андан сырткары анан бизде ушул Балыкчы шаарында дагы нефтебаза бар, перерабатывающий хранище. Ошол 2 жерге 3 точкага бир выездной көчмө жыйын өткөзүп бериңиздер сунуштайм, нефть хранище. Ошо Балыкчы шаарына, Чолпон Атага, Рахмат. Алишер Абилаевич, кошумчаңыз барбы? Рахмат, Азат Акоевич. Талап Өмөкөевич, бир тактой иретинде. Азыркы долбоордун 50% могул 1 жылдын аралыгында аткарам деп атасыз. Бул жерде максаттуу багыты, мисалы, Ош Электро деп турбайбы? Азыр эми Ош Электро жок да. Ош ПЭС. Анан Ысык Көл ПЭС. Ысык Көл ПЭС. Анан Нарын ПЭС. Ошого банк дагы башка условия койбойбу? Жок, жок. Бул жерде эч кандай условия коюлбайт. Бул жерде банктын условиясы эртерээк бүтүргүлөдө. Биз дагы банктын астында милдеттеме алганбыз. Быйыл Кудай буйрса бүтүрөбүз муну. Кандай сумма бөлүнгөн болсо ошол боюнча только аты гана өзгөргөн, ошол Ош ПЭСке айтылган нерселер жазылат барды. Адресине кетип атат. Бүт, эч кандай өзгөрүүлөр жок. Ал жак бул жака өзгөртпөйсүз. Жок, жок, жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар болду анда. Урматтуу депутаттар министрлик кабинетине, энергетика министрлигине комитеттин сунуштарын камтыган чечим долбоорун сиздерге таркатылып берилген. Чечим долбоорун добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, 3-чү маселени кароого өтсөк, 3-чү маселе Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун ишмерлиги тууралуу маалымат угуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев Талабек Омукеевич. Сөз сизде, Талабек Омукеевич. Канча убакыт дагы сизге? 2 минут. 2 минут, да? Анда баштай бериңиз. Урматтуу Азбек Атакозович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздерди Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун ишмердиги тууралуу маалымат менен тааныштыра кеткенге уруксат этиңиздер. Кыргыз энергетикалык эсептөө борбору ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 5 августунан 561 Кыргыз энергетикалык эсептөө борбору ачык акционердик коому түзүү жөнүндө токтомого ылайык түзүлгөн. Акцияларды 100% мамлекетке караштуу, энергетика тармагын реформалоо жана реабилитациялоо алкагында Азия өнөктүрүү банкы тарабынан гранттык негизинде каржыланган Кыргыз энергетикалык эсеп борбору 2019 жылы июль айында түзүлгөн. Жыйынтыгы министрлер кабинетинин жана энергетика министринин азыркы стратегияларына толугу менен шайкеш келет. Кыргыз энергетикалык эсеп борбору бул энергетика тармагындагы интеллектуалдуу жана интерактивдүү ишкана катары эсептелет жана заманбап технологиялары менен колдонуп ишмердүүлүгүн алып барат деп белгилеп кетким келет. Кошумча белгилеп кетчү нерсе биздин эсеп борборубуз Орто Азиянын энергетика тутумдарынын арасында алгачкы ишкана катары эсептелет. Эсеп борбору түзүү маңызы электр энергиясын жоготууларды азайтуу, ошонун алкагында тиешелүү иш чараларды иштеп чыгуу, ошондой эле электр энергиясы боюнча так, ачык, өз убагында маалыматтарды чогултууну жана берүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Эсеп борборунун азыркы күндөрү өзүнүн өндүрүштүк жана аналитикалык ишмердиги менен энергетика секторун өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жаткандыгын белгилеп кетким келет. Ошондой эле келечектин милдеттери абдан маанилүү жана аларды ишке ашыруу кереги зарыл. Урматтуу Азбек Атакозович, урматтуу депутаттар, эсеп борборунун жетекчилери да катышып жатат жана сиздердин уруксатыңыздар менен эсеп борборунун ишмердүүлүгү тууралуу өркүндөтүлгөн маалымат презентацияны көрүп койсок, уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага,
комитеттин мүчөлөрү, биз талап өткенче айтканда жаш компаниябыз, интеллектуалды Кыргыз энерго системасында биринчи интеллектуалдуу компания. Азыр биз силерге Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз биринчи. Мен ошол ишкананын генеральный директору Жаныбеков Бапарович. Азыр ошол биз силерге презентация даярдап койдук эле. Презентация үйүн коштоо менен болот, угулуктуу болсун деп. Андан кийин биздин ноу-хау бар. Биз азыр ошол президент ситуационный центрына койгон жанагы өндүрүү боюнча жана керектөө боюнча жакшы маалыматтар ошону иштеп чыкканбыз. Ошону да көрсөтөлү дедик эле. Азыр бир чыдап, бир 10 мүнөт чыдасаңар, биз ошондо түшүнөсүңөр да, биз ошол презентациябызга көңүл буруп койсоңор. Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун маалыматтык камсыздоонун негизги платформасы катары энергетикалык маалыматтарды башкаруу тутуму же МДМ системасы иштейт. Бул программа эсепке алууну автоматташтыруу, электр энергиясынын агымдары жөнүндө, анын ичинде тутумдар аралык электр агымдары боюнча маалыматтарды толук чогултууну жана иштеп чыгууну автоматташтырылган отчеттук формаларын түзүү жана электр энергиясын өндүрүүдө, берүүдө жана бөлүштүрүүдө техникалык жоготууларды азайтуу боюнча сунуштарын иштеп чыгуусун камсыз кылат. Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун негизги ишине төмөнкү иш-чаралар кирет. 35-500 киловольт тармактарда электр энергиясын эсепке алуунун бирдиктүү маалымат базасын түзүү. Учурдагы жана келечектеги электр энергиясын коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган тутумун МДМ тутумуна интеграциялоо. Электр энергиясын эсепке алуу боюнча бирдиктүү маалыматтарды башкаруу тутумунун маалыматына жетүү. Кыргызстандын энергетика тутуму боюнча энергетикалык жана статистикалык отчетторду даярдоо. 35-500 киловольт тармактарда электр энергиясынын жоготууларын баланстык жана эсептик ыкма менен аныктоо. Электр энергиясынын эсепке алуунун ишенимдүүлүгү жана тууралыгы боюнча электр энергиясынын рыногунун катышуучуларынын ортосундагы болгон талаштарды чечүүгө катышуу. Кыргызстандын энергетика тутуму боюнча энергетикалык отчетторду даярдоо. 35-500 киловольт тармактарда электр энергиясынын техникалык жоготууларын эсептөө. Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому 110-500 киловольт тармактарындагы электр энергиясынын жоготууларын эсептөө методикасы изилденген. МДМ тутумунда электр энергиясынын техникалык жоготууларын баланстык жана эсептик ыкмалар менен эсептөө алгоритми түзүлгөн. 110-500 киловольт тармактарында Кыргыз улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун бардык электр тармактар ишканалары боюнча МДМ тутумундагы электр энергиясынын техникалык жоготууларын эсептөөсү аяктады.
Ошентип 2023 жылдын аягына чейин МДМ тутумунда баланстык жана эсептөө ыкмаларын колдонуу менен Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому үчүн электр энергиясынын техникалык жоготууларын эсептөөсү автоматташтырылат. Кыргыз энергетикалык эсеп борборунун аналитикалык ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясынын тапшырмасы боюнча бөлүштүрүүчү компанияларда электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлин көрсөтүлгөн маанилеринин ишенимдүүлүгүн изилдөө үчүн Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коому электр энергиясын жоготууларды эсептөө үчүн энергетикалык компаниялар тарабынан колдонулган юридикалык документтерди анализдеген. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын Өнөр жай жана энергетика мамлекеттик комитетинин буйругу менен бөлүштүрүүчү компаниялар үчүн 0,4-35 киловольт тармактарында электр энергиясынын жоготууларынын ченемдерин эсептөө методикасы бекитилген. 0,4-35 киловольт тармактардагы электр энергиясынын техникалык жоготууларын эсептөө. Энергокомпанияларда электр энергиясынын техникалык жоготууларын аныктоо үчүн бирдиктүү сертификацияланган программалык комплексти киргизүү зарылчылыгы аныкталды. 0,4-10 киловольт тармактардагы жоготууларды эсептөөнүн колдонуудагы программалары жана ыкмалары анализденди. Техникалык тапшырмаларды иштеп чыгуу үчүн Улуттук энергохолдинг ачык акционердик коомунун алкагында жана Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун базасында жумушчу топ түзүлгөн. Техникалык тапшырмалар иштелип чыгып, Улуттук энергохолдинг Кыргыз улуттук электр тармактары ачык акционердик коомдору 0,4-500 киловольт чыңалуудагы тармактарда электр энергиясынын жоготууларын эсептөө үчүн программалык комплексти сатып алуу боюнча тапшырма берилди. Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коому тарабынан Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому, электр станциялар ачык акционердик коому, Чакан ГЭС ачык акционердик коому, электр энергиясын керектөөчүлөр сатуучулар жана электр энергиясын ири керектөөчүлөр үчүн келишим боюнча бир нече кызматтар көрсөтүлөт жана тиешелүү отчеттор берилет. Берилген бардык отчеттор электр тармактарынын жана станциялардын негизги жана кошумча жабдыларынын керектүү иш режимин толугу менен көзөмөлдөөгө, мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштырууга жана адам факторун жокко чыгарууга мүмкүндүк берет. Отчеттук формаларын оптималдаштыруунун жана автоматташтыруунун эсебинен 12 миллион сомдон кем эмес акча энергетикалык компанияларда маалыматтарды чогултуунун жана иштетүүнүн борборлоштурулган системасынын колдонуучуларынын саны бардыгы 394. Бүгүнкү күндө иштеп чыгуу бөлүмдөрү жана мамлекеттер аралык электр энергия берүү аба чуалыгылары менен биргеликте жалпысынан 6163 эсептегич болсо, анын 5871 интеграцияланган, калганы 292. Пилоттук долбоорлорду ишке ашыруу. 2021-22 жылдары Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коому Тош электроаппарат жоопкерчилиги чектелген коом менен биргеликте Чыгыш электр ачык акционердик коомунда АСКУ эсептегичтерин орнотуу боюнча пилоттук долбоорду ийгиликтүү ишке ашырды. Анын алкагында 239 АСКУ эсептегич приборлору акысыз жеткирилди. Пилоттук долбоордун жыйынтыгы боюнча Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун МДМ тутумуна төмөнкү көрсөткүчтөр жеткиликтүү. Ысык-Көл электр тармактар ишканасынын адистерине операциялык иштерди жүргүзүү үчүн кирүү мүмкүнчүлүгү менен эсептегичтерди өчүрүү, күйгүзүү, эсептегичтерди аралыкта конфигурациялоо, кийлигишүү датчиктеринин жана жүк реленин абалы тууралуу маалыматтарды чогултуу, башкаруу тутуму ишке ашырылды. Берилген убакыттын ичинде белгиленген фидер боюнча жоготууларды чагылдыруу менен баланстарды эсептөө жүргүзүлөт. Окуулардын сапаты жана маалыматтарды чогултуу боюнча отчеттор көрсөтүлөт. Электр энергия жана пайдалуу камсыздоонун балансы боюнча өткөн жылдын көрсөткүчтөрү менен белгиленген фидерди салыштырып талдоо жүргүзүлөт. Аткарылган долбоордун жыйынтыгы боюнча жоготуулар 4%-га азайды. Ошондой эле Ош шаарында Кыргыз унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коом менен биргеликте АСКУ трансформаторлорун жана эсептегичтерин орнотуу боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылууда. 2023 жылдын февралында 35-10 киловольт Ош-2 фидер 8 мартта 215 даана эсептегичтердин физикалык орнотуусу аяктады.
Ошентип, МДМ тутуму менен өз ара аракеттенүүсү үчүн аралыктан автоматтык көзөмөлдөө жана керектөөнү талдоо мүмкүнчүлүгү менен, ошондой эле электр энергиясы үчүн өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлдү жана иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен KT Corporation жана Omni System Co. Ltd ортосундагы ченемдик инфраструктурасын жакшыртуу боюнча өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумдун алкагында Кыргыз Республикасында электр энергиясын эсепке алууну толук санариптештирүү максатында Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коому Корея эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасындагы бирдиктүү Аскуэ тутуму долбоорун иштеп чыкты. Гранттын суммасы 10 миллион АКШ доллары. Долбоор Түштүк Корея тарабынан бекитилген. Долбоор бирдиктүү Аскуэ тутумунун дата борборунун курулушун, 2 миллион эсептегичтерди камтыган Аскуэ бирдиктүү борборлоштурулган тутумунун программалык камсыздоосун ишке киргизүү үчүн 10.490 акылдуу эсептегичтерди жеткирүүнү болжолдойт. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2022-2025 жылдар. Эсеп борборунун МДМ системасы менен KT Corporation маалыматтык платформасы төмөнкү схема көрсөтүлгөндөй байланышат. Өндүрүлгөн жана жаңы коюлган акылдуу эсептегичтер түзмө-түз дата борборуна интеграцияланат. Ошол эле учурда дата борбору жана эсептөө борборунун МДМ системасы өз ара байланышта болуп, эсеп приборлорунан тиешелүү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк болот. USAID жана Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун ортосундагы тыгыз кызматташтыкта 2020-2022 жылдары гранттык техникалык жардам көрсөтүү боюнча 34 миллион сом суммасында макулдашуу жетишилди. Бул Кыргыз энергетикалык эсеп борбору ачык акционердик коомунун 1 жылдык бюджетине барабар. Ошондой эле USAID менен кызматташуунун алкагында электр энергиясы рыногундагы ишмердүүлүктү жөнгө салуучу төмөнкү ченемдик укуктук документтер иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын электр энергиясы рыногунда электр энергиясын эсептөө жабдууларын орнотуу, алмаштыруу жана пайдалануу эрежелери. Кыргыз Республикасынын электр энергия рыногунда электр энергиясын эсептөө эрежелери. Борбордук маалыматтарды чогултуу жана иштетүү системасын пайдалануу жана электр энергиясынын көлөмүн аныктоо эрежелери. Эсеп борборунун мындан аркы милдеттери: Кыргыз Республикасынын энергетика компанияларында электр энергиясын эсепке алууну санариптештирүүдө жана автоматташтырууда көмөктөшүү. Кыргыз Республикасынын энергетика компаниялары тарабынан электр энергиясын өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүүдө электр энергияны эсепке алуунун тактыгын, ачыктыгын камсыз кылуу. Электр энергиясын эсептөөдө мүмкүн болгон коррупциялык схемаларды жоюуга көмөктөшүү. Бардык чыңалуудагы тармактарда электр энергиясынын жоготууларын кыскартууга көмөк көрсөтүү. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңызга. Рахмат. Болдубу? Азыр жана биздин эмени да көрсөтө кетсекпи, биздин өндүрүү менен керектөөнүн интерактивный ушундай бул картасы, карап коюңуздар. Болгон бүт Кыргызстанда станциялар көрсөтүлгөн бу жерде. Сол жакта үстү жагында суунун келиши, чыгышы. Ар бир станцияны басып, ар бир станцияда маалымат алса болот. Ал бир станциянын жанында кандай азыр климат, погода, аба ырайы кандай болуп турат, ошонун баары көрсөтүп турат. Маалымат жарым саат сайын өзгөрүп турат. Онлайн. Муну жаңы киргиздик да, муну азыр ситуационный центрге алып кетишкен, ошол көрүп бизге дагы малый гэстерди, чакан гэстердин баарын жасап бергиле деген ал заказын аткардык. Анан Акылбек Өсөнбекович да бир линияларды, 500 киловатт линияларды да көрүш керек болуп атат дегенден ошонун эмесинде алкагында иштеп атабыз азыр. Бул болсо керектөө боюнча, жалпы Кыргызстан боюнча керектөө бул мегаватт түрүндө, киловатт саат түрүндө көрсөтүлгөн. Эгерде областты бассак, область менен өзүнчө көрсөтүлөт. Областтын ичине кирсек, район РЭСтердин данныйларын баарын көрсө болот. Басып көрсөң, Марат. Мына бу жерде кайсы областта канча РЭС бар, канча РЭС канча алып атат, азыр онлайн режимде. Жарым саат өткөн сайын ошол жанагы маалымат улам өзгөрүп турат. Жаңырып турат.
ар бир область бүт рестердин баары 58 рес толугу менен кирген бияка. Болду? Жана кичекестерди көрсөтсөң Мурат. Бассаң эметип данныйларын. Любой кести бассаң. Бул эми баягы графикалык көрүнүшүн көрсө болот. Табличный формадагы көрсө болот. Кайсы станция, кайсы чакан кес, кандай нагрузканы, кандай жүктөлүп келатканын мына бу жерден көрсө болот. Ал маалымат ошол жарым саат сайын өзгөрүп, жаңы маалымат келип турат. Болдубу? Ана суроо жоопко өтөлүкпү? Анда кийинки сөз Мунузбек Кошалиевичте. Рахмат. Айтыңызчы, штатыңызда канча адам сизде? Бизде штатыбызда азыр 30 адам, 29 адам шаарда, бир адамыбыз Южный региондун өкүлү, бир адам ош жерде иштейт, Ош, анан Баткенди карайт. Сметаңар канча? Биздики бюджетибиз, доходубуз 43 миллион болду 22 жылы, расходубуз 45 миллион болду. То есть силердин тапканыңардан расходуңар көбөйүп кеттиби? Да, бизден 1 миллион 700 баягы дефицит болуп калды да. Берилген акча бизге 1 миллион 700 жетпей калды. Ошон үчүн биз азыр минуска чыктык да. Баягы убыток болду. Бардык кайка кетти азыр эми? 44 миллиондон кайка кетти азыр эми? 44 миллиондун бизде маалымат берилген жокпу силерге? 44 миллиондун. Защённый статьяңар бар эми. Защённый. Да, 20 миллиону бул эмгек акысы. Средняя заработная плата канча? Я. Средняя заработная плата канча? Средний заработогубуз где-то 30 миңдин тереги болот, 30 миңден бир аз ашып. Так, ошондо дагы кошумча дагы акча сұрайсыңар силер? Бизде соцфондко кетет акчабыз, закупкаларыбыз болгону бир 3,5 миллион жылына аз эле. Эң эле керектүүнү алабыз. Бул мынау 44 миллион ичинде оборудование содержаниясы барбы жокпу? Я. Оборудование содержаниясы барбы жокпу? Бул жерде оборудование содержаниясы бизде баягы неоперационный доходтор 12 миллион турат. Бизде МДМ системанын ошонун жана амортизациясын эме кылабыз. Ошонусу көрсөтүлгөн баягы. Канча процент это считается? Амортизацияныкы баягы МСФО боюнча эсептеп беришет бизге. Сизде болуш керек да, сиз как руководитель сизде болуш керек да мунун баардыгы. Сиз уктап атканда, ойго атканда айтышыңыз керек мунун баардыгын. То есть өзүңүздүн берип аткан, силерге берип аткан бюджеттин расходный частын билбей атасыз. Расходный частын ошо айтып атпаймынбы, көбү ошол жана зарплатка кетет. Жок, көбү это понятие растяжимое. Сиз так дана четко айтышыңыз керек. Мынунча деген могу зарплата кетип атат, могу содержание кетип атат. 12 миллион 600 амортизация кирет 44-тün ичинен. Мага письменно бериңизчи. Мага письменно ошол бүт расходный частын баарын бериңиз. Анан кийин силердин финансирование бюджеттенби же кандай? Биздики компаниялардын Гартек бизге тариф бөлүп берген, ошо компаниялар канча процент тарифтен? Тарифиңер канча? Тарифибиз 0,185 тыйын. Тыйын от выработки? От полезного отпуска. От полезного отпуска? Да, от полезного отпуска. Не от выработки? Не от выработки. Сиздеме бир отдельно бир чакырып сөйлөшүш керек экен, отуруп чогуу бир маектешиш керек экен. Рахмат. Рахмат. Да, суроо барбы, урматтуу депутаттар? Жокпу? Анан тиги бул маалыматтарыңызга эртең чыгып кетпейби? Сырткы хакерлер. Жок, кандай бизде биздин МДМ системанын 5 компоненти бар. Бул бай аскуялар менен байланышты түзүү, экинчи компоненти ошол маалыматтын баарын чогултуп хранение кылуу, үчүнчү маалымат ошол достоверизация кылып, счетчиктерге прямой чыгып, аскуяларга прямой чыгып достоверизация кылып, анан төртүнчү расчетно-аналитический система, жанагы биз чыгарып аткан азыркы биз маалыматтарды аппарат президентке беребиз, кабинет министрге беребиз, министрликке беребиз, холдингке беребиз.
анан компаниялардын өзүлөрүнө беребиз Сіздер информация. қашан ұйышылғансыздар өзі? Қашан ұйышылғансыздар? Сіздер? Уюшулганбыз июль 19 жылы июльдан. Июльда чогулуп, элди чогулттук, нормативдик базаны топтодук, техникалык базаны топтодук, серверныйды курдук, окууну жүргүздүк, элди набор кылдык. Ошону менен 20 жылга чейин барып анан 20 жылдан ашып барып анан иштей баштадык. Рахмат. Онда кошумча. Бұл практиканы каяктан алдыңар? Ушул муну создавать этиш керек деген практика где применяется бул? Талабай Кумкович. Бул практика Арменияда бүгүнкү күндө ушундай расчетный центр уже көп болду алар применять эткен. Анан бирок азыр бизде Орто Азияда почти жок. Бизде азыр Орто Азияда биз биринчи болуп борбор болуп эсептелебиз. Муну деген Армения менен Грузияда бар. Ошол жактан баягы ЮСАИД баштаганда ошол жактан пример кылып айтышканда, аяка чейин биз барып келгенбиз. Алардын расчетный центрин көрүп, 13-жылы бирок. Түшүндүм. Конечный результат кандай болот экен? Ошолордо мисалы үчүн жакшы жышана барбы ушул? Кудусбек Кошалиевич, мына өзүңүз көргөндөй, мына көп маселе буга чейин дагы сиз жакшы билесиз эми ал региондо. Айтылып келген, токтогул кезинде сууну сатып атат, анан сууну агызып атат, анан үч курганда мынча кетет. Мына бул жерде онлайн режимде баары көрүнүп атат. Ар бир эстин потреблениеси көрүнүп атат. Азыр эми биз счетчиктерди алып жана айтып атпайбы, техникалык жоготуу, коммерциялык жоготуу деген баары. Бул мындайча айтканда биздин министерствонун өкүлү да ар бир жерде канча киловатт электр энергия алып, канча алып, канча приписка кылып атканына чейин чыгарып бере турган мекеме ушул да. Жок, мен айтып атканым ошол мына буларды эсеп борборун түзгөнүңөрдөн баштап, тиги башка мамлекеттерде пайдалангандардан жыйынтыктарды кандай болуптур? Ошондо жөнүндө бир кичине маалымат берип койбойсузбу? Жыйынтыктары абдан эле жакшы. Колоссальный деңиз. Кудай буюрса азыр булардын эмеси бир чоң возможность азыр Аскуя счетчик койсок, азыркы күндө жана 289 счетчиктин ар бирин көрө алат да. Ошондо бизге жана отчет берип атпайбы? Мисалы үчүн эми билесиз да, человеческий фактор деген болот. Айдын аягында, жылдын аягында баягы жоготууларды өзгөртүү, көбүрөөк жоготуу болуп калса аны жабуу, ошонун баарын ушул КЕРЦ диспетчерский центрибиз полностью информацияны ачык айкын бизге чыгарып берет да. И ошонун ар бири жана айтып атпайбы, онлайн режимде күнүгө колдонуп аткан электр энергиясын доказать этип беришет да. Рахмат, түшүндүм. Бизде жанагы кечиресиздер, балыкчыда пилотный проект өткөрдүк да, балыкчыны билесиңер, РЭС балыкчыдан чыга бериш Чолпондатага кетип аткан жерде. Долборду биз кирип аткан жерде оң жакка баратканда темир жолдун сол жагында мындай бир аябай жетилип калган бир фидер болчу да, ошого фидерге пилотный проектти өзбектердин счетчигин баарын ошол жерге койдук. Азыр болсо өчүрүп күйгүзгөн РЭС барбайт, бензинге чоң эконом болду буларга, диспетчерскийде отуруп алып эле биздин системага кирип туруп, биздин система аркылуу өчүрөт, төлөбөсө күйгүзөт. Анан мгновенный значение деп коебуз, жана ток, напряжение, косинус фи, анын баарын көзөмөлдөп турушат биздин система аркылуу. Андан тышкары реле нагрузки деп коет, аны көзөмөлдөп турат. Андан тышкары датчик вмешательства деп коет, эгерде счетчикке ошол фидерден бир абонент, физикалык же юридикалык абонент эме кыла турган болсо, кире турган болсо, ошол система, биздин система айтып турат да, ким качан аракет кылган, вмешательство кылганга. Рахмат. Суроо жооп бүттү. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча чечим кабыл алынбайт. Маалыматтар бардыгы эске алынат. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, калсаңыздар, бизде 4-маселе бар. Ар кандай. 5-10.